Урматтуу угармандар, учурдан пайдаланып бул аудио китепке лайк белгисин баса кетиңиздер. Мас качан аял. Экинчи бөлүм. Эртең менен ойгонгондо күн тийип калган экен. Баланын ыйлаганын сезбей уктаган экен. Апасы баланы алып олтуруптур. Ал ичак эле төшөгүн жыйып, баласын сооротуп олтуруп, ойго жетеленди. Эми ушуну туубаса да, аман эсен чоңойтуп, убайын көрсө экен. Минтип, катуу уктап калса баланын боорун катырып өлтүрүп албас бекен. А балким бала чоңоюп калгандан кийин бала көзүнө жакшы көрүнүп, энеси талашып алып койсочу. Анда кызым байкуш эми кантет? Зульфия ойгонгондо бала апасына да болбой ыйлап жаткан эле. Зульфия тура калып эле сүт бышырып, баланын курсагын тойгузууга киришти. Ошентип, өзү менен өзү түйшүктөнүп, баланын убаракерчилигин тартып жаткан Зульфияга апасы бир жумадай жардам берип, балага каралашып жүрүп калды. Анан кетүүгө камурду. Зульфия Кубандын алып келген акчасынын четине да тийген эмес болчу. Эми баланы алып, апасын базарга ээрчитип барып, атасына да белек бечкек сатып келишти. Эртеси жолго чыгып кетти. Ал кетээрде, ай кызым, айланайын, сак бол. Баланы чоңойтуп жолго жорттуруу өтө кыйын. Ооруп калбасын. Өзүңө да сак бол. Аман эсен тургула, деп кетти. Ал кеткенден кийин көпкө үйгө кирип алып, оолун телмире тиктеп олтурду да, подвалга түшүүнү ойлоп, эшигин бекитти. Подвалдын оозун ачып ылдый түшүп, текчеде турган Жаныштын баш сөөгүн колуна алып, кайра өйдө чыкты да, чемодандын жанына келип, андан ак суруп алып чыгып, баш сөөктү ороп алып, баланын жанына чөк түшүп олтура кетти. Кичинекей наристе эч нерседен капарсыз уктап жаткан. Зульфия башты колуна алып туруп, аны ары бери тегерете карап, анан: "Карачы, мен сенин балаңды багып жатам. Ал эми менин балам, бирок сеники. Сага катталган да. Ал негедир чоочуп кеткенсиде. Ырас эле анда энеси бөлөк да. Кой, ушундайда метиркени котортуп алайын. Антпесе, аңгыча бала чукуранып ойгоно баштады. Бир колуна баланы алып, бир колунда баш сөөк. Сен мени кечирип кой, Жаныш. Сени сүйгөнмүн. Сен менин сүйүүмдү аттап кетпедиңби? Болбосо ушинтип менин колумда куураган сөөк болуп турбайт элең го. Эми мына, бул наристеңди колдой көр." Зульфия баланы ордуна жаткырып, анан башты эттеп ороп туруп, кайрадан подвалдын оозун ачып, ылдый түштү да, аны коробкага салып бекитип, анан сыртка чыкты. Подвалдын оозун билгизбей бекитип салды. Чарчаган өңдүү түшөк салбай эле баланын жанына жата кетти. Бирок көзү илинээр эмес. Кубандын келбей калганына 2 жумадан өттү. Эмнеге келбей калды экен? Же ал дагы менчан башка ойнуш таап алды экен? Өз суроосуна өзү жооп таба албай жатып уктап кетти. Күндөр өтө берди. Негедир Кубан дале жок. Зульфия анын келбей кеткени менен иши деле болбой, бала менен алек. Бага албай шылдың болбосом экен, деп күдүктөнө: "Уулум, кагылайын уулум. Мени кечир. Мен сени атасыз калтырдым", деп мукактанып алат өзүнчө. Бүгүн эрте туруп мончо жагып, өзү түшүп, анан уулун да үйдүн ичине жуунтту. Курсагын тойгузуп жаткырып, өзү жанына жатып алып, бол тоюп толуп келе жаткан наристени көзү тойбой карай берди. Ошол учурда коңгуроо чырылдады де, Зульфия дароо ордунан туруп сыртка чыкты. "Ким?" деди. "Мен Кубанмын." Деген Зульфия дарбазаны ачты да Кубанды машинеси менен киргизип, анан эшикти бекитти. Машинеден түшүп, кабинаны бекитип жаткан Кубанга Зульфия эркелей кетти. "Сюрприз. Мен сага сюрприз көрсөтөм. Ойлуу. Андан көрө сен менин кубанычыма тең орток боло аласыңбы? Эмне үчүн антип жатасың, айтчы? Сенин кубанычың менин кубанычым. Кана көрсөтчү сюрпризиңди." Зульфия Кубанды колдон ала үйдү көздөй жетелеп кирип, анан: "Мына, көрдүңбү? Менин кубанычымды", деди, Кубанды эмне дээр экен деп сынай карап. Адегенде Кубан төшөктө оролгон баланы көргөндө не дээрин билбей туруп калды. Анткени ал дагы бирөөнү эптеп колго түшүргөн экен деп ойлогон. "Бул кайдагы бала? Менин балам? Койчу тамашаңды. Чынын айтчы. Эмне? Мен эмне, балалуу болгонго татыксызмынбы?" "Андай деле эмес, бирок ачыгын айтсаң дегеним да." "Ачыгын айтсам, Жаныштын баласы. Муну мага аял берип кетти. Койчу, чын элеби? Чын болбогондо мен сага калп айтып жүрдүм беле?" Кубан Зульфияны таарынтып албайын дегенчелик кылып, жойпуланып кетти. Анда куттуктайм." Кубан Зульфияны кучактап өбүп туруп, төш чөнтөгүнөн
$50 alды да уктап жаткан наристенин ороосуна кыстарды. Ырымы болсун. Көрүндүгү чоң болот. Рахмат алтыным. Ушундай эле дейм да. Экөө бир аз кобурашып, тамак ичип олтуруп, анан Кубан: "Төшөк салчы алтыным. Иштеп жүрүп чарчадым. Өзүңдү сагындым. Өзүң да мени сагынган чыгарсың. Сени да сагынсын деп келбей жүрдүм." Ооба, сагынмакмын. Мына бул жигит келгенден бери ойлогонго чамам жок. Кубан дароо түнөрө түштү. Кызык, жаны иштеп жүрүп, мени тоготпой жүрдү эле. Эми бала деп да мени унутат экен да. Аңгыча Зульфия төшөктү калыңдап салды да өзү энеден туума болуп чечинип алып, анан ары бери басып баласынын ороо чолгоосун даярдап жүрдү. Анын аппак денеси ичке беле, жазы далысы менен жан башын карап турган Кубан чыдай албай кетти. Келбейсиңби? Батыраак келчи жаным. Азыр. Уулумдун жалаяктарын, тамактарын белендеп алайын. Эртең менен туруп тамак жасай койгон Зульфия чай ичип олтуруп Кубанга минтти. Көпкө көрүнбөй кетчү болдуң. Тез эле келип турсаң, жалгыз болсом, боору ооруп койсоң болот. Жалгыз болгондо эмнеге коркосуң? Телевизор турат, видео кассеталар турат. Каалаганыңды коюп көрүп зерикпей жашай берсең болот. Эми балаң бар. Эрмек болот өзүңө, туурабы? Зульфия алдындагы уулун карап эзилип койду. Апасынын эрмеги, апасынын жалгызы. Кубан, карасаң тим эле жаныштын өзү, окшоштур а, деди өлгөн немени да уккусу келбей ичи таарып. Жанышты аябай сүйгөн элең. Эми баласын жаныштын өзүнөн да жакшы көрөт чыгарсың. Баласы эмес, балаң деп сүйлөп жүр, уктуңбу? Уктум алтыным. Кечирип кой. Кубан кеткенден кийин Зульфия баланы көтөрүп алып, базарды көздөй жөнөдү. Ош базарын кыдырып жүрүп бир коляска, кийим-кече алды да кайра үйгө келди. Арадан бир жыл өтүп, зарлык там-туң басып калганда, Зульфиянын көңүлү тынып, уулу үчүн баарына кайыл болуп калган кезде коңгуроо чырылдап калды. Зульфия Кубан келген го деген ой менен эшикти ачып жиберди да, тилден калгандай бир топко делдейип туруп калды. Анткени анын маңдайында Анипа турган болчу. Кандай эже? Жакшысыздарбы? Деген Анипа оңтойсуздана колун сунду. Жакшы, дегенге араң жараган Зульфия ар кайсы ойду ойлоп жиберди. Баланы бер, алып кетейин дейби же? Сизге эмне болду эже? Мен жөн эле келе калгам. Сиз менен катышып турганым эле жакшы окшойт. Ооба. Ошентпей анан кир үйгө кир. Анипа Зульфиянын артынан ээрчип үйгө кирди. Анын эси дартынын баары эле баласы болчу. Үйгө киргенде эки жакты карап, анан туруп калды. Зульфия аны байкады да: "Төргө өтүп олтур", деди да өзү сыртка чыгып кетти. Ал сыртка чыгып кеткенде Анипа ички үйдү карагысы келсе да батын алган жок. Аңгыча сырттан Зульфия чайнек көтөрүп кирип, дастаркон жайып, чай куюп сунуп: "Кел Анипа, ала кой. Чайдан ичип олтур", деген менен ойлогон оюн будуң чаң болуп олтурду. "Басып келбейм", дебеди беле? Же эне эмеспи? Күткөн эмес го. Баары бир тынч койбойт экен да мени. Чай ичип олтурганда экөө тең өз ойлору менен алек болуп олтурду. Анипа: "Бала көрүнбөйт. Эмне болду экен же?" "Жок, жаман ойлобоюнчу. Балким уктап эле жаткандыр", деп ойлоду. "Келген экенсиң, Анипа. Уулубуз болсо чоңоюп жатат. Ата, апа деп ал тургай баса баштады." Бир аз унчукпай турду да: "Алып кетем десең, өзүң бил." Анын үнү каргылданып кетти. Жок эже, албай калайын. Ал сиздин эле балаңыз болсун дебедим беле? Мен жөн эле, эгер сизден уруксат болсо, келип кетип турсамбы деп ойлогом. Демек, баладан алыстап калбайын деген оюң бар тура. Андай болсо өзүң бил. Бала сеники. Мен бирөөнүн баласына көз каранды болгум келбейт. Кечирип кой, Жекебай. Кечирип кой. Мен сизди капа кылып алам деп ойлогон эмесмин. Балким эже сиңди болуп катышып жүрөрбүз деп ойлодум эле. Анда мен кетейин. Жакшы калыңыз. Анипа көзүнө жаш тегерене, өзүнүн кылган каталыгына өкүнүп, көз жаш төгө үйдөн чыгып кетип баратты. Зульфия анын артынан тура калып чуркап барды да, оозуна эч сөз келбей, колунан жетелеп үйгө кирди. Кечээги Кубан берген акчаны Анипанын колуна карматып, анан ички үйдө уктап жаткан Зарылбектин жанына жетелеп келди. "Анипа, мына уулуң чоңоюп калды. Күндөн күнгө кыял жоругу чыгып келе жатат. Алам десең азыр алып кет. Чоңойгондо талашып жүрөгүмдү күйгүзбөй. Мына бул кийим-кечеси, мына оюнчуктары, коляска алып койдум. Баарын берем. Өзүм төрөгөндөн кийин бирөөнүн баласы." Ал эчкирип ыйлап жиберди.
Анипа ден дароо боло сүйлөргө сөз таппай мостоюп тура берди. Экөө эки жерде селдейип турганда Зарылбек дүйнө капаргана быш-быш этип уктап жатты. Торсоюп уктап жаткан уулун колуна алып, өөп алууга укуксуз экенин Анипа азыр түшүндү. Бекер кылган экенмин. Эмнеге бердим экен? Жаштык кылдым окшойт. Жок дегенде өз энем катары асырап жаткан мамама да кеңешпей койгонумду кара, деп ичинен көмөкөйдөн боздоп, жүрөгү сыздап, тирүү турган менен азыр өлүктөн айырмасы жоктой тура берди. Анипа дейм, кана балаңды алып кетесиңби же? Жок, эже, мен кетейин. Албайм, бала сиздики, деп артка бурулуп кетээрде Зульфия аны колдон ала сырткы верандага жетелеп чыкты да, ары бери издеп жатып, бир ручка менен кагаз алып келип, мына бул кагазга жаз. Эгер талашпай турган болсоң, жазып бер. Мен экинчи талашпайм, өз макулдугум менен бердим деп жаз, деди. Анипанын ручка кармаган колу калтырап жатып, эптеп жазды да ордунан тура жөнөдү. Көзү жашка толгон Анипа дарбазадан чыгып чуркаган бойдон узап кетти. Көз алдында торсоюп уктап жаткан наристеси, ап-апак кылып кийинтип, ак шейшепке жаткызып койгонуна ыраазы болгону менен жок дегенде бир эле жолу жыттатып, же бир колуна карматып койбогонуна ботодой боздоп баратты. Төрөөсү эне менен баланын сырын билбейт да, деп ойлоп коет. Кудай-ай, жок дегенде колума алып бир жыттап алаармын деп барбадым беле. Ал колунда Зульфия берген акчаны ушалап тоголоктоп, ыргытып ээрде эстей калып караса, акча айрылаарына аз калыптыр. Анипанын кеткенин карап, бир ордундан козголбой турган Зульфия колундагы эмеле Анипа жазып берген кагазды кармап, дагы бир сыйрап окуду да, дарбазасын жаап, эшиктерин илип, үйгө кирсе, уулу чукуранып, ойгоно баштаптыр. Ал баланы сүт берип тойгузду да, анан алдына алып олтуруп алып, ар ойго түштү. Аттиң, ушул тырмактай кызыл эт үчүн мен не деген азапты көрүп олтурам. Ушул бала үчүн жаныш менден кетти. Аны мен кызганычтан өлтүрүп алдым. Эгер төрөгөндө небере күтүп калбайт белем. Анда жаныш эч жакка кетмек эмес. Баары жайында оокатыбыз Кудайга шүгүр болмок. Ал ошентип ойлонуп олтуруп, бир кызыктай абалга келди. Сени шашпа. Эгер дагы бир жолу келсең, жаныштын жанына жөнөтүп коюп, уулумду ээн эркин багып, эч кимден кызганбай калам, деп ойлоду. Ал чын эле ушул оюн ырас көрдү. Сөзсүз ошентиш керек, деп баланы көтөргөн бойдон ордунан туруп, терезеге келди да, кылкылдап батып бара жаткан күндүн кызарган шооласын карап тура берди. Зарылбек татынакай бала болуп чоңоюп келе жатты. Жаныштын апасы баланы Зульфияда экен деп угуп келип кетти. Бизге бер, өзүбүз багалы дегенге Зульфия көнгөн жок. Ошондон баштап жаныштын ага карындаштары баланы көрүү үчүн келип кетип жүрүштү. Зарылбек бешке чыгып Зульфия сүннөткө олтургузууга даярданып жатканда, кайненеси, эки келини, бир кызы менен келип, баланы олтургузуп, той жасап бата алып коюп кетишти. Ошентип Зарылбек менен алып турушкан Зульфия бул арада эч бир жумуш жасай албай, Кубанда мурункудай келбей калды. Кийинки күндө акчадан каржалган Зульфия заңгыраган 6 бөлмөлүү үйүнүн экөөнө квартирант киргизүүгө аргасыз болду. Короодогу Временка 3 бөлмөлүү болчу. Ага да квартирант киргизип койду. Ошентип, эптеп жашап жүргөндө Кубан бир күнү келди да Зульфияга минтти. Зоечка, сен экөөбүз бир иш кылалы. Сенден башка адам менен мындай иш кылууга болбойт. Эми сен мага 3 жаштан 5 жашка чейинки бала таап келип бер. Анан мына бул квартиранттарыңды жогот, деди да чөнтөгүнөн $100 алып Зульфияга сунду. Эгер 3 күндүн ичинде айткан балдардан таап берсең, мен сага 3 үйдүн акчасын дароо берем. Анан бул иш жөнүндө менден эч нерсе сураба. Зульфия ойлонуп калды. Рас эле квартирант киргизсең, үйүңдүн баарын балдар булгай берет экен. Бир эли кечке ызы чуу. Эмнеси бар экен? Жолдо ойноп жүргөн балдардан уурдап келип бере берем. Мен эмнем кетмегиле, деп ойлоду. Сүйлөштүк, деп баласы уктап жаткандан пайдаланып, ага эркелей кетти. Кубан да аны кучактап, экөө кучакташкан бойдон диванга жыгылышты. Көптөн бери Кубан келбей, өзү бала менен алаксып, эркек жытын сагына түшкөн Зульфия Кубандын шымын чечип, тигинисин кармап, рахаттана сылай баштаганда Кубан минтти. Келчи, бир моокум гана жыргап алалы, деди да чечине салып жата кетти. Кубан эртеси таң атпай жумушка кетти. Зульфия Кубан кетери менен эле кайрадан жалгыздыктын туткунунда калып, көтөөдөн тажагандай баарын таштап, жада калса мобул кунарсыз калган дүйнөнү да таштап коюп,
кайдадыр безип кеткиси келет. Бирок азыр эрмеги, кубанычы Зарылбек бар. Болбосо ушул алдамчы жашоо канчалык таттуу жана кымбат болсо да, тузушор тамактан бетер суу сатып, улам эртеңки күндөн үмүт этип, эртеңкиси башкача болуучудай сезилип олтуруп, өмүрдүн өткөнүн да байкабай калат тура адам баласы. Кубан кетээринде буларды тезирээк кетир да ишиңди аткар деп коюп, машинесин айдап дарбазадан чыгып кетти. Үстүндө үйү, жээрге тамагы, кийерге кийими даяр. Туубасы да тутунган бала күтүп төбөсү көккө жетип турганы бак. Кубан кеткенден кийин квартиранттарын бүгүндөн баштап үйдү бошоткула деп коюп, өзү Ош базарына барып, Радиоузелден 13-14-төгү жетим кыз таап алып келди да, аны душка түшүрүп, бир сыйра жаң кийим кийгизип койду эле, татынакай кыз болуп калды. Бала бакканга деп шылтоо кылган менен өзүнө да караган болот эмеспи? Ал чарчагандай олтуруп калды да, бир топтон кийин жанышты ойлоп подвалга түшмөк болду. Наргизага минтти. Наргиза, кызым, эниңди ыйлатпай карай тур, мен азыр келем, деди да сыртка чыгып, короонун ичиндеги жашыруун эшикти ачып, анын каалгасын ичинен илип туруп, подвалга түшүп, коробкадагы акка оролгон жаныштын баш сөөгүн алып, тек чегеп коюп, өзү маңдайына үнсүз олтуруп калды. Көптөө барып анан, көрдүңбү? Сенсиз деле менин да, Анипанын да жашообуз өтүп жатат. Уулум чоңоюуда. А сенчи? Сен болсо менин маңдайымда тирүү эмес, ап-апак сөөк болуп турасың. Мен сени жакшы көрүчүмүн да. Сен болсо мени таштап кеттиң. Балалуу болсом эле баламды алып келем. Сен багасың. Экөөбүз жашайбыз деп калп айта бердиң. Же биротоло кетип калбадың, байкушум. Эгерде кеткен бойдон да келбей койсоң болмок. Бирок сен антпедиң. Мен жалгыздыктын азабын тартып ызаландым, ыйладым. Сени кызгандым. Эми менин жанымда жашайсың. Мындан ары күндө жанымда алып жатам. Азыр жакшы кал. Мен үйгө барайын. Уулуң ыйлап калбасын. Зульфия аны кайрадан акка ороп, коробкага салды да тек чеге коюп койду. Келсе, Наргиза Зарылбектин жанына жатып, экөө тең уктап калыптыр. Таңдын атып, күндүн батканы деле адам баласы үчүн мааниге ээ эместей. Анткени көр тирликтин айынан бүгүн бүтпөгөн ишти эртең бүтүрөлү деген көр пендебиз да. Ошол ар бир күн, ошол ар бир адам үчүн зарыл жана кымбат экенин билип, ушул биргелчи жарык дүйнөдө бири-бирибизге жамандык кылуунун ордуна жөлөк болсок, кандай сонун болор эле. А биз адамдар күнүмдүк жашоонун кулу болуп, күнүмдүк токочубуз үчүн бирөөнү мертинтип, бирөөнү зыянга учуратып, же дагы бирөөнү таптакыр бактысыз кылып жатпайбызбы? Арадан бир жумадай убакыт өтүп, квартиранттар кетип, Зарылбек Наргизага көнүп калганда, Зульфия өз ишин аткарууга киришмек болуп даярданып жатты. Күн кечке маал болуп калган кезде, ал ички бөлмөсүнө кулпу салып, сыртка чыкты да, короо тараптагы жашыруун эшигин ачып кирди. Катып койгон жеринен маска менен кийимдерди алды да, көзгө алдында көпкө ойлуу туруп калды. Баары бир кылмышкермин, киши өлтүргүчмүн, канкормун деп шыбырады эле, бирок үнү өзүнө угулган жок. Ошол мостойгон абалда масканы кийип, кийимин кийгенден кийин күзгүдөн өзүн көрүп, ичиркенип алды. Башына жоолук салынып алып, короого чыкты. Үй жактан Наргизалар көрүп калабы деп, акырын дарбазага жетип, эшикти ачты да, эки жакты абайлап карап туруп, анан тез чыгып, дарбазанын сыртынан бекитти. Ылдамдай басып, Ош базарын көздөй жөнөдү. Ал Ош базарына келип, элдин бака-шакасына аралашып, эч максатсыз ары-бери басып жүрө берди. Бир маалда 4-5 жамасындагы кичинекей кыз жанынан ыйлап өтүп баратканын көрүп калды. Ичинен кым деп алган Зульфия ага акырын жетип барды да, "Эмнеге ыйлап жатасың, кызым?" деп сурады эле. Аны үмүттүү караган Наристе, мамамды таппай жатам", деди ыйлап. "Атың ким? Кимдин кызысың?" "Атым Айым, папамдын кызымын." "Эмесе жүрө. Менин инимдин кызы турбайсыңбы? Мен сени үйүңө жеткирип коем." "Макул. Коркуп жатам. Мамам жок." "Сен коркпо, кызым. Мен сени жарым саатка калтырбай үйүңө алып барып коем, макулбу?" "Ооба. Папам мен жок болсом ыйлайт. Папаң сени жакшы көрөт го, э?" "Ооба, аябай жакшы көрөт. Келгиле кой. Мен сени көтөрүп алайын." Зульфия Айымды көтөрүп алды да ылдамдай басып жөнөдү. Ал базардан чыгып баратканда, Радиоузелден 5 жаштагы кыз адашып кетти. Көргөндөр Радиоузелге алып келсеңер сүйүнчүсү болот деп кайталап жатты. Ан сайын Айымды сыга кучактаган Зульфия үйүн көздөй шыпылдап басып бара жатты.
Убакыт кеч болуп калган болчу. Зульфия дарбазасын ача койду да, тез жаап бекитип, айымга карап минтти. Кызым, ушул жерге тура тур. Мен азыр, деди да, жашыруун эшикке жетип, шашып кирип чечине салды да, кайрадан сыртка чыгып, айымдын жанына келди эле. Эже, мени качан үйүмө жеткирет? Жанаг апаганакей, мен үйүңө жеткирем дебеди беле? Айым Зульфияны жалдырай карады. Азыр келет. Жүр үйгө кире кой. А сиз ким болосуз? Менбе? Мен кызы болом. Айым Зульфияны ээрчип үйгө кирди. Наргиза Зарылбекти көтөрүп алып ойноп жатыптыр. Айым үйгө киргенден кийин да тамак ичпей, үйгө кетем деп ыйлап киргенде Зульфия аны сооротуп, машина келет, анан жеткирет. Ага чейин сен ыйлабай олтуруп тур, макулбу? Сен жакшы кызсың да, деп алдап жатты. Ыйлап жатып Зарылбек менен ойногонго кичине алаксый түшкөн айым ойноп жатып уктап калды. Зульфия Кубандын келишин чыдамсыздык менен күтүп жатты. Айым ыйлап бала эмеспи, кичине көнө түштү. 3-чү күнү Кубан келди да Зульфиянын кылган ишин көрүп сүйүнүп кетти. Наргизаны көрүп, бул ким деди. Ал менин кызым, багып алдым. Зарылбекти багат, деди Зульфия. Рас болгон тура. Мына ушул чоң кызга көрүндүк берейин, деген Кубан Зульфиянын колуна бир ууч жалаң долларды карматты. Зульфия аны күлүмсүрөй карап, анан акчаны алды да, ары турган сумкасына салып, анан эч нерседен капарсыз ойноп жаткан айымды карап койду. Кубан анын берген акчасына ыраазы экенин түшүндү да, Зульфия, мен кетейин. Эртерээк кетпесем болбойт. Айымды да жеткиришим керек, деп жылмайып койду эле. Зульфия айымды колдон алып, эшикти көздөй жетеледи. Жүрө кой кызым. Бул машина менен сени жеткирип коет. Эже, мени алып келген апа кайда кеткен? Ал бизге тууган болосуң дебеди беле? Келет ал. Ага чейин сен үйүңө бара бер. Ал сөзсүз келгенде силердикине барат. Макулбу? А сиз менин апамды тааныйсызбы? Кыз Кубанды карады. Ооба, тааныйм. Ошон үчүн сени үйүңө жеткирейин деп жатпаймынбы? Жүрө кой. Машинеге түш. Айымды арткы олтургучка олтургузду да, машине ордунан козголду. Зульфия дарбазаны ачып, машине кайра чыккандан кийин кайра бекитти. Үйгө кирип чарчагандай олтура кетти. Анан ал көптөн кийин Кубан берген акчаны сумкасынан алып санап кирди. Бул убакта Наргиза Зарылбекти алып сыртта ойноп жүргөн болчу. Ал долларды эсептегенде 150 000 сомдун тегерегинде болуучу экен. Азырынча бияктагы акча жетет. Муну бекитип салайын деп ойлоду да, ички үйүн ачып кирип, долларды сандыкка салып коюп, базарга жөнөдү. Ал эми Зарылбекти да Наргизаны да өзүнө каттатып алууну ойлоп жатты. Базардан майда чүйдө алып, тез эле үйгө келди да Наргизага минтти. Наргиза, садагам, сени мен өзүмө кыз кылып алайын деп жатам. Сен каршы болбойсуңбу? Эмнеге? Мен эч каршы болбоймун. Андан көрө сиздей апам болсо жакшы болмок, деп жер карады Наргиза. Алар ошентип сүйлөшүп олтурганда дарбаза такылдап калды. Зульфия чочулай, дагы Анипа келди экен деген ойдо чыга калса, кошуна аял экен. Ал Зульфиянын уруксатсыз эле ичкери кирип келе жатып сүйлөп кирди. Зульфия, деги эле кошуна колонго киришип чыкпайсың да. Кошуна болгондон кийин каттап кирип турбайсыңбы? Ооба, туура айтасыз, бирок менин бала кезден эле бир мүнөзүм бар. Кишиникине кирбеген. Аңгыча үйгө кирип да кетишти. Наргиза менен Зарылбекти көрүп, баса, булар кимдин балдары? Деп ал Зульфияны таң кала карады эле. Ал, бала багып алганмын. Экөөнү тең багып алдым. Үйгө кирип төргө олтурганча эки жагын каранган аял. Рас болгон тура. Жалгыз жарым жашагандан көрө, сен укмуш жашай турбайсыңбы? Мунун баарын раматылык жаныш даярдап берип кеткен да, Ооба эже, ооба. Ошол даярдап таап берип кеткен дүнүйө. Мен кайдан тапмак элем? Баса, аны ким өлтүргөнү белгисиз бойдон калды дейби? Ооба, табылбай кетти. Зульфия дасторкон жайып, чай коюп жатып, эмнеге келди экен? Же бир нерседен шек алып калды экен, деп кыжаалап боло, тезирээк эле кетип калса экен деп ойлоп жатты. Анын кетээр ою жок. Жайма-жай чай ичип, сүйлөп олтуруп, көптө араң кетти. Анын кетиши менен Зульфия оор жүктөн кутулгандай өх деп алды. Наргиза аптан жапа-кеч акылдуу кыз болду. Зульфияга жумуш жасатпайт. Бара-бара ишенген ал Наргизанын каалаган кийимин кийгизип, таптакыр окубаган немени сүйлөшүп, жада калса ортого киши салып, бир канча акча менен мектепке да киргизип койду. Ушул убакка чейин окутпай,
эмне кылып жүрдүңүз деген суроолоруна айылда болчу, окубай калыптыр деп калп айтып жатып араң окууга киргизди. Ошентип Зульфия очор-бачар болуп эле жатып калды. Ага ушул гана керек эмес беле. Ушул кенедей бала кызыл эт үчүн жаны шамдан кетип, жүрөгүн оорутканыча акыры келип бири-бирине окшоп жататма күндөр өтө берди. Бирөөлөр үчүн эртеңкиси кызыкта, табышмакта болуп, чыдамсыздык менен күтсө, Зульфия бул табышмакты жашоодон тажагандай. Ал эртең дагы бир кылмыш кылбасам экен. Эми ушул эки балам менен жөн гана жай турмуш өткөрүп жүрө берсем экен деп тилечи болду. Бирок анын алдында дагы кандай оор азап менен армандуу тагдыр турганын туйбады. Болгону энелик сезим күчтүүлүк кыла. О Кудай, ушул экөөнү чоңойтуп, мен да башкалардай эле бактылуу эне болсом экен деп ойлоп, өзүнчө кыялданчу. Ошондой күндөрдүн биринде Зульфия, Зарылбек, Наргиза үчөө Жаш гвардия бульварында сейилдеп жүрүп эле тык токтоп калды. Ал көзүн ачып жума, чын эле ошолорбу деп жүрөгү ток ургандай зырп этип алды. Көөдөнүнө батпай чыга калуучудай жүрөгү катуулап сого баштап, аз жерден өзүн жоготуп кое жаздады. Анан ал Наргизаны карап: "Наргиза, кызым, силер Зак экөөң мындай ойноп кете бергиле да, кечке калбай мени күтпөй үйгө бара бергиле, макулбу?" деп узатып коюп, өзү аллеянын аркы жак бетиндеги олтургучка көчүп баса, Кубан менен Анипаны карап олтура берди. Алар эчтемеден капары жок кучакташып, улам жетелешип коюп бара жатышты. Зульфиянын жүрөгү жара тилкедей сызылды да, канап да жатты. Кудай-ай, бул шумшук эмнегели менин жашоому тоскоол боло баштады. Эми дагы минтип деп буулугуп, көөдөнүндө бурганактуу бороон улуп, кандай кылаар айласын таппай жатты. Бир маалда Кубан менен Анипа кучакташкан бойдон орундарынан туруп көчө бойлоп жөнөштү эле, Зульфия аларды артынан акмалап узатып, жанаша көчө менен кетип бара жатты. Алар Зульфияны байкабастан каткырып күлүп коюп, ары бурулушту. Жолдун боюндагы барга кирип орун алышты. Алардын бул жүрүшүн көргөн Зульфия эми үйүн көздөй жөнөдү. Үйүнө келгенден кийин эч нерсеге көңүлү келбеди. Наргиза аны чебелектеп: "Ысык чайдан ичиңизчи апа, сиз ооруй көрбөңүз" дегенине карабай, эч нерсе дебей жатып алды. Ал ичинен кекенип жатты. Жөн койсо, тынч жүрбөйт экенсиң го. Сени шашпа. Жаныштын жанын алып барып коем. Ал ойлонгон калыбында чечкиндүү түрдө ордунан турду да: "Баары бир баланы мага тынч койбойт. Жок кылышым керек" деп алып, өз тиричилигине киришти. Наргиза бул убакта тамак жасап апасын күтүп жаткан. Зарылбекти тойгузуп, уктатып коюп, анан экөө тамактанып жатып калышты. Зульфия уктай албай: "Анипаны эми кантип табам, кантип колго түшүрөм" деп ойлоно берип, таңды атырып ийди. Таң сүргөндө көзү илинди. Ал күн көтөрүлгөндө ойгонуп караса, баарын даярдап алып, Наргиза күтүп олтуруптур. Аны көргөн Зульфиянын балага болгон сүйүүсү ашып-ташып, ордунан туруп барып, Наргизаны кучактап өөп алды да: "Кагылайын десе, эмне эрте туруп алгансың? Чайды мен деле даярдайт элем го. Уктай бербейсиңби?" деди. "Жок апаке, мен сизге кантип жумуш жасатайын, чоңоюп калбадымбы? Садагам, Кудайдан тилеп жүрүп экөөңдү таап албадымбы? Аман болсуңар экен. Өлгүчө экөөңөрдү өз тууруңарга кондуруп, бактылуу болгонуңарды көрсөм, арманым жок эле" деп күбүрөдү. Зульфия канчалык өзүн алаксытканы менен баары бир Кубан менен Анипанын бирге басып, олтуруп турганы көз алдына тартыла берип, анын кызганычы ашып, жаныштан кийинки эр болбосо да эр катары көрүп, башка эркекти жолотпой жүрсө, мунун кылганын кара деп, Кубанга кыжынып алды. Күн өтө берди. Кубандын кечиккенинен улам ого бетер ал экөөнү кыжыр кайнап, эмне кылаар айласын таппай, кантип ал экөөнү табаарын билбей убайым тартып жүрдү. Анипа болсо баягыдан кийин келбеди. Бул арада Кубандын иштери аябай жүрүшүп, үй бүлөсүндө эч нерседен кем кылбай, эки баласына эки жерден там сатып берип, куртой болуп калган кези. Ал бул жетишкендикке кайсыл жол менен барып жатканы, Зульфияга берип жаткан долларлар кайдан келгени өзүнө гана белгилүү болчу. Зульфияга доллардын 3/1 бөлүгүн гана берчү да, калганы өзүнө калчу. Зульфияга болсо ошол акча деле жетишээрлик эле. Ал үй сатып албады, эч нерсе курбады. Жалаң кийип ичкенине жыл бою жетмек. Кубандан андан ашык акча да сураган жок. Кубан бүгүн көптөн берки тапшырмалардан да,
оор иш аткарууга милдеттүү эле. Ал бул ишти алып баруудан өтө кооптонду да Зульфияга келди. Ал баягы 5 жашар Айым деген кызды тирүү бойдон Америкага жеткирүү болчу. Эгерде аэропорттон кармалбай өтүп кетсе, анда жакшы. Коркунучтун баары аэропортто эле. Зульфия дегенде чоочуп кетти. Бирок ала турган доллардын суммасын укканда ал макул болду да Кубанга көзүн кыса: "Наргиза кызым, эниң экөөң эшикке чыкпай үйдө гана ойногула. Мен түндө келем, макулбу? Эгер башка бирөө келсе эшикти ачпагыла", деди да ички үйгө кирип, ага кулпу салып койду. Көнүмүш адаты боюнча короо тараптагы эшигин ачып, шып этип кирип, катылуу жердеги маска менен кийимин алып, кийини салып, машинеге түшүп, дарбызаны Кубанга бекиттирип, ачкычты сумкасына салды. Ичинен тобо келтирип жөнөп кетти. Алар мерчемдөө жерге келгенде, машинеге Айымды Кубан жетелеп келип олтургузду эле, ал Зульфияны тааныды. Сиз эми келдиңизби?" деди. "Ооба кызым. Колум бошобой жатып эми келбедимби?" деген Зульфия кызды бир карап алып, көзүнөн көзүн ала качты. Кыздын наристе баяу көз карашы ушунчалык аянычтуу эле. Зульфия да энелик сезим күчтүүлүк кылып, анын көз карашына туруштук бере албады. Машине алар орун алаары менен зуулдап жөнөдү. Ошол убакта Айымды издетип, посттордо текшерүү жүрүп жаткан. Кубандын шериктери ар бир постто бар болчу. Алар Зульфия бара жаткан машинени өткөрүп жиберип жатты. Бир маалда Айым суу ичем дегенде, Зульфия ушуну эле күтүп тургандай, даярдап алган ак сууну сумкасынан алды да кружкага куюп, уйкудардан кошуп койду. Сууну ичкенден кийин кыз бир аз божурап, андан кийин уйкуга кетти. Жанын оозуна тиштеген Зульфия кармалып калбасам экен деп коркуп баратты. Казакстан менен Кыргызстандын чек арасынан өтө бергенде, жол боюнан 4-5 формачандар машинени токтотту. Айдоочунун документтерин текшерип бүтүп, салонго баш бакты. Уктап жаткан кызды көрүп, арыта турган шериктерин чакырып, өздөрүнчө сүйлөшө кетишти да Россия менен башка жакка кабарлашты. Машинени жолдун четине айдап чыга тур дегендей белги бергенде, жол жээгинде айдамыш болуп туруп, зуу койду. Айдоочу Кубан менен байланышып, аларга окуянын чоо жайын түшүндүрдү. "Дарегиңерди бергиле да, машинени таштап бизди күткүлө", деди Кубан телефондон. Айдоочу машинени көчөлөрдүн бирине таштап, номерин чечип алды. Мейманканага аталган менчик үйгө жайгашышып, Кубанга кайра телефон чалып, дарегин так берди. Күн кечтеп, Айым да ойгонуп калды. "Биз үйгө качан жетебиз?" деди кыз ыйламсырап. "Азыр кызым, азыр. Машина бузулуп калбадыбы? Качан оңдолот?" "Азыр оңолот. Бир аз күтө туралы." Алар антип-минтип татаал тагдырдын табышмактуу мүнөттөрүнөн жакшылыкты күтүп, ар кимиси ар жерде ойлуу жата беришти. Кичинекей Айым да: "Булар мени эмнеге үйүмө алып барбай жатат? Шашпасын. Папама жетсем элеби?" деп өзүнчө кыялга батып, табышмактуу чөйрөгө жини келип жатты. Анткени Айым Кыргызстандагы эң ири ишканалардын бирин иштеткен бизнесмендин небереси эле. Алар күнү түнү милициялардын жанын койбой издетүү жүргүзүп жаткан. Түн бир окумда дарек боюнча Кубан бир машина менен кошо кичинекей сандык ала келди. Ага Айымды уктатып, тумчугуп калбагандай кылып салышты да, Кубан кайра Бишкекке, Зульфия менен айдоочу аэропортту көздөй шашылыш жөнөштү. Анткени аэропорттон аны күтүп клиенттер келишмек. Ага жетпей калса, иш бүттү. Зуулдаган машинени көз ачып жумганча аэропортко жете келди. Аларды күтүп жаткан клиенттер менен шаардын четине чыгып, кызды алып, Зульфиянын колуна бир дипломат карматты. Дипломатты машиненин артына коюп, Зульфия кийимдерин чече баштады. Маска менен кийимдерди сумкага салып бекитти да, чыкыя кийинип, көз айнекти тагынып алганда, айдоочу таң кала күзгүдөн карап койду. Машинесин айдап шаарды көздөй жөнөдү. Зуулдаган бойдон Казакстандан чыгып, тез эле Бишкекке жете келишти. Кубан аларды күтүп турган. Айдоочунун акысын берип, Зульфиянын машинесине салып алып, анын үйүнө келишти. Алар келгенде Наргиза менен Зарылбек ойноп олтурган. "Бүгүн бир тойлойлу. Базардан майда чүйдү алып келсе кантет? Эгер макул болсоң мен эс ала берейин. Сен барып алып келе кал", деди Кубан Зульфияга. "Чогуу эле барып келели. Үйгө да майда чүйдү алып алайын, сен барда. Машина менен келип калат." "Макул алтыным. Сенин ийгиликтүү ишиң үчүн бүгүн тилиңди албасам болбойт." Дарбазаны ачып, кайрадан экөө машинеге олтурушуп, базарга жөнөштү. Кубан машинеде калып, Зульфия базарга кирип, 1 сааттай убакыттан кийин бир тачка менен толо азык-түлүк алып жетип келди.
Үйгө келип дастарконду жайнатып, коньяктан соктуруп коюшуп, сүйлөшүп олтурушту. Эң сонун иш болду. Ак жолтой болдум. Эми бала табыш үчүн сага машина керек. Мындан ары сен бала таап берип турасың, макулбу? Өтө кыйын экен. Өз жанымды ойлобой эле мына бул экөөнү ойлоп жаттым. Эгер колго түшсөм, мен го өз азабымды тартып жата берем. Бул экөө эмне болот? Анын бетин ары кылсын. Бул өтө чоң операция болду. Анткени сенин энесиң да, неберем болот деп коюп өтүп кетсең болот. Ошентсе да кыйын экен. Айрыкча издөө жүрүп жатканда. Алар акчаны бөлүп алышып, анан Кубандагы ашыкча 2 пачка долларды кошуп берди. Бул менин сага берген сыйлыгым. Рахмат, деген Зульфия ага кылгыра карап койду. Наргиза менен Зарылбек ички бөлмөгө жатышты. Кубан менен Зульфиянын кайсыл маалда жатканын же жатпаганын ал билген деле жок. Тек гана өзүнүн багына ушундай бай аял жолугуп, кыз кылып алганына сүйүнүп жүргөн. Ал эми Кубан менен Зульфия алар уктагандан кийин саунага заказ берип коюп, түн жарымында келишти. Кубан сырттан эле кетти. Кетип жатып, "Эй, Зоечка, мен эми көптү келем. Иш чыкканда. Эгер сен жанагындай таап калсаң, дароо коңгуроо кыл", деди. Ичинен кыжыр келип, Анипа экөөнүн жүргөнүн элестетип атса да, токтоолук кыла, "Шашпайын. Дагы эмне болоор экен? Шашкан шайтандын иши", деди. Кубандын артынан көпкө карап туруп, үйүн көздөй басты. Зульфия эртеси чыкыя кийинип, Зарылбекти да, Наргизаны да жакшынакай кийинтип алып, базарга барып, тандап жүрүп 2 килем алды. Наргизага да 2 сыйра кышкы кийимин кошо алып берип, үйгө кайтышты. Күндөн күнгө Зарылбек Наргизага ыктап, аны эжелеп, жанынан чыгарбайт. Наргиза дагы Зарылбекти жанындай көрүп, эркелетип турат. Бир күнү Наргиза Зарылбекти ойнотуп жүрүп, кайра келе жатышса, дарбызанын жанында Анипа турган экен. Аны көргөн Наргиза байкамаксан болуп кирип кетээрде, "Чоң кыз, токтой турсаң", деди ал. "Мени айтып жатасызбы?" Наргиза таңкыла сурап калды. "Ооба, токтой турчу", деди да, жетип келип Зарылбекти кучактап, бетинен өпкүлөп, ыйлап жатканда Зульфия чыга калды. Ал ушул саам өзүн абдан токтоо кармады. "Эжекебай, мени кечирип койчу. Мен энемин да. Чыдай албай эле мен кетем. Сиздин эле балаңыз", деп артын көздөй басаарда Зульфия, "Ыйлаба, Анипа, ыйлаба. Эне экениңди эми түшүндүңбү? Мен сенин ушинтериңди ошондо эле билгем. Сен ал үчүн күнөөлүү эмессиң. Үйгө кир, жакшылап сүйлөшөлү". Анипа унчукпай Зульфияны жал-жал карап үйгө кирди. Үйгө киргенден кийин Зульфия анын астына чай коюп, тамак жасап сыйлады. "Анипа келип кетип тур. Баланы эч качан сенден талашпайм. Экөөбүздүн балабыз болсун". Зульфия андан ары эчтеме дебей туруп калды. Анипа ыйлап, анан көз жашы түгөнгөндөй унчукпай олтуруп калды. "Рахмат эже, мен келип турам", деди да чыгып кетти. Зульфия көз жашын төгүп олтуруп калды. Эмне болуп кеткенине көзү жетпей карап турган Наргиза, "Апаке, эмне болду? Ыйлабаңызчы. Мен аны тааныбай эле токто дегеннен токтоп калгам", деди. "Эч нерсе эмес, кызым. Келбей турган учуру келет. Ага чейин келип турсун". Зарылбек болсо эч нерсе менен иши жок. Апа дейм" дегенден башкага тили да келбей, жанында жүрөт. Айланчыктаган экөөнү көргөн Зульфия аларга жүрөгү элжиреп, эмилеки ызаасы тарап кеткендей. "Садагыларым, эрмектерим десе. Эртең айылга таятаңарга барып келбесек, чарчап кеттим бул жашоодон. Баарынан тажап баратам". Эртеси ата-энесине бир сыйра кийим кылып, белек печкегин кошо алып, такси жалдап, айылга жөнөдү. Алар Зульфияны кубанып тосуп алышты. Зульфия алып барган кымбат баалуу кийимдерди көргөн ата-энеси кошуна колоңун чакырып, шаардан барган базарлыктан ооз тийгизип, кызын мактап жатышты. Зульфия айылда бир жумадан ашык жүрдү. Сагынычтары тараганда шаарга кайтты. Аны ата-энеси узатып кала берди. Айымды издөөнүн аягы сууп, үмүт үзүлүп, ал жөнүндө рекламалар токтоп, унутула баштаганда Зульфия Кубанды телефон аркылуу чакырып алды. "Кубан, сени чакырганымдын жөнү, мен машина алсамбы деп жатам", деди. "Эң сонун болот. Бирок сен алдын ала айдоочулук курсун бүтүрүп, права алып албасаң, айдай албайсың. 6 ай окуп ал андан көрө". "Макул анда. Окуп алып праваны алганча жыл өтөт экен да, Туура. Убакыт өтөт, бирок сен баарын үйрөнүп алсаң, өзүңө жакшы да". "Анда болуптур", деген Зульфия Кубанды сырдуу карады.
Анын эмне каалап жатканын Кубан илгиртпей түшүндү. Эмне, бүгүн түнөп кет деген турасыңбы? Өзүң бил. Сен го аялың бар. Кааласаң, келин кыздарга барасың. Мен байкушты айтсаң, же уруксат бер. Мен да өзүмө ылайык бирөөнү таап алып жашайын. Кел, төшөк салчы көп сүйлөбөй. Сен менен 5 жыл убакыттан бери эрди катындай болуп келе жатам. Кыскасы, эмнеден кеп кылдым? Баары бар. Айтчы, эмнен кем? Ошон үчүн башка бирөөнү жолотпой жүрбөймүнбү? Кеткен боюнча жоголуп кетпей, тез-тез келип турсаң боло. Келем. Сенден ажырабай калайын. Деги ниетиңди башкага бура көрбө. Зульфия айдоочулук курска кирип окуй баштады. Эгерде машина алып калса, бирөөгө жалдырамак беле. Ал Кубандын айтканын туура көрүп, айдоочулук курсту бүтүп, права алды. Машина алар күнү Кубанды чакырып, машина базарга жөнөштү. Эл көп, кыжылдаган базарда машиненин түрү толтура. Кубан аркы четте турган кызыл иномарканын жанына барып, ээси экөө баалашты. Зульфия акчасын санап берип, машинени айдап чыгып кетишти. Документтерин жасатып, ал күнү кечке Кубан менен Зульфия машинени жууп, көпкө чейин олтурушту. Кубан кетмек болгондо Зульфия кетиргиси келбеди. Бүгүн кетпей эле койбойсуңбу? Жок алтыным, барышым керек. Бүгүн аялымдын төркүндөрү келмек. Анда макул. Качан келесиң? Аны айта албайм, бирок өзүм кол бошогондо келип калышым мүмкүн. Жакшы бар. Болуптур анда. Кубан машинесин айдап чыгып кеткенден кийин Зульфия дарбазаны бекитип, анан алган машинесин бир сыйра карап айданып чыкты. Ушул азыркы кубанычын толук бөлүшүп жанында болбой, минтип кетип калган Кубанга ызырынып алды. Эртеси Зульфия Зарылбек менен Наргизаны машинеге салып алып, шаар кыдыртып ойнотуп, кечке чейин жүрүштү. Алган машинеси Зульфия үчүн самолеттон кем эмес эле. Кыялында жаныш жанында болсо, балдарын салып алып ойноп жүрүшсө. Деп алды Зульфия. Ушунуңа шүгүрчү. Көптөн бери ал жаныштын элеси менен сүйлөшпөй калбадыбы? Ар кандай ойлор менен алпурушуп олтуруп, үйүнө жетип келгенин да байкабай калды. Кызым, экөөң уйкуң келсе уктай бергиле. Мен анан, деди да подвалга карай жөнөдү. Негедир ушул кезде калтырап корккондой сезимге дуушар болду. Тепкичтен түшүп, анан текчедеги коробкага жетип, аны алганда гана өзүнө келип чыйрала түштү. Колуна баш сөөктү алып, аны карай сүйлөп кирди. Мен азыр кубанычымды тең бөлүшөр эч кимим жок. Билдиңби? Сен болсо минтип колумда сөөк болуп турасың. Илгерки кандар баш сөөктөн шарап иччүү идиш жасатышчу экен. Ал мен сен жөн гана чарчаганда, ызаланганда сырдашымга таралып жүрөм. Көрдүңбү? Сен кандай сүйөрүмдү? Зульфия ойлуу олтуруп калды. Анан менин күнөөм, төрөбөгөндүгүм, аны билип туюп эле жүргөм. Ошол мен айтканда эле биротоло ажырашып кетсең эмне? Өкүнөм өз кылган ишиме. Ал ыйлап жатты. Түн бир окун болгон кезде баш сөөктү кайра акка ороп туруп ордуна койду. Жогору көтөрүлүп, жер төлөнүн оозун жик билгизбей бекитти да уйкуга кетти. Кылаар иши жок. Акча деген бар. Эмне кылсам экен деп ойлонуп, акыры чочконун тороп ойлорунан алып келип бага баштады. Зульфияга эрмек табылды. Аларга жем чөп берет. Кыскасы эрикпейт. Баласы жанында ойноп, кызы тамак ашын жасап, баардыгы жай менен өтүп жатты. Бир күнү жолдо машинеси менен баратып, Кубан менен Анипанын колтук ташып баратканын көрүп калды. Аларды карайм деп алаксып кеткен Зульфия аз жерден алдындагы автобуска урунуп ала жаздады. Машинесин жолдон обучуроок токтотуп, эки жакты карап, аларды таппай калды. Үйүнө кыжаалат болуп кайтты. Шашпагыла шүмшүктөр, деп алды. Анипа баягы бойдон келе элек, дагы бир келээрсиң деген Зульфия аны көзүнө көрүнсө атып салгысы келип турду. Ошондон көп өтпөй эле Зульфия үйүндө жокто Анипа келип калды. Аны Наргиза үйгө киргизип, чай берип, олтурган маалда Зульфия келип калды. Ажал айдап келген экен, деп койду ичинен. Эч сыр билгизбей, учурашып, ал жай сурашты. Анипа, кандай? Көрүнбөй да кеттиң. Келбей койдуң. Кыйналбай кысталбай эле жүрөсүңбү? Ооба эжеке. Жакшы эле. Баары жайында. Деги турмушка чыгайын деген оюң барбы? Жаш эмессиңби? Ушундайда күйөөгө чыгып алсаң болмок. Билбейм эже. Бирөө бар. Анын үй бүлөсү бар экен. Ким деген? Эмне болуп иштейт экен? Деги сени кор кылбай багып ала турган эмеби?
милиция болуп иштейт. Эгер макул десең, үй бүлөмдү таштайм деп жатат. Анипа эч нерседен тартынбай эле айтып кирди. Үй сатып алабыз деп жатат. Берки үйдү саттыңбы? Жок. Аны саткан деле жокмун. Квартирант жашап жатат. Ал үй кимдин наамында? Менин. Жакшы экен. Баса Анипа. Эгер бош болсоң, машина менен сени бир ойнотуп келейин. Жүрү. Жок эже. Бүгүн эмес. Бүгүн кеч кирип калды. Анын үстүнө бир жакка бармакмын. Жетишесиң? Жүрү, деди Зульфия жини келгендей. Машинеге олтурду да Анипаны олтур дегендей ишарат кылып, каалгасын ачты. Ал кыйылып туруп түштү. Ким эле өлүмгө өз макулдугу менен келсин, деди ичинен Зульфия. Машинесин жол боюндагы кафелердин бирине токтотту да, ичкери кирип жайланышып, тамакка заказ беришти. Бир бөтөлкө черный глаза виносун алып, кичинеден ууртап коюп, сүйлөшүп олтурушту. Анипа, ачыгын айтчы, сүйлөшкөн адамыңдын аты ким? Эгер мен таанысам ага айтайын. Сенин бактылуу болушуңду гана каалайм. Кубан. Зульфиянын жүрөгү зырп этти. Демек буга үйлөнөйүн деп жаткан экен да. Мен аны тааныбайт экенмин, деген Зульфия ичинен. Азыр эмес. Эмкисинде жайласамбы? Жок. Эмкиге калтырууга болбойт, деп ойлоду. Зульфия менен Анипа орундарынан туруп, эшикке чыкканда саат кечки 9 чамасы болуп, иңир кирип калган эле. Машинеге олтурганда Анипа, эже, мен кечигип жатам, деди чыйпылыктап. Эч нерсе эмес. Азыр мен сени жеткирип коем. Анипа унчукпай олтуруп калды. Бирок зыпылдаган машине түндү жарып, кайда кетип баратканын Анипа баамдай албай баратты. Анткени вино ичип алганга анын көзү ала чакмактап бара жаткан. Бир кезде машине бактын ичине токтоп, Зульфия жерге түштү да, ары көздөй басып, жанатан даярдап алган бычагын колуна кармап, Кудай, кечире көр. Дагы бир адамды өлтүргөнү турам. Мен эмес, өзү күнөөлүү. Ал дайыма менин жолума бөгөт болуп, менин бактымды талашып жатпайбы? Деп күбүрөндү. Аңгыча артынан келген Анипа, эже, мен кызып калдым окшойт. Бул жакка эмнеге келдик? Үйгө барайынчы, эжекебай. Жүрөгүм элбе-делбе болуп коркуп жатам. Эмнеге коркуп жатасың? Менденби? Зульфия күлүп койду. Жок. Сизден коркуу эмне? Жөн эле жүрөгүм ойноктоп, коркунуч ээлеп алды дилимде. Анипа, айтчы. Качан мага жолтоо болгонуңду коесуң? Эмне? Эмне дейсиз? Жолтоо болуп дейсизби? Ооба, жолтоо болуп жатасың. Ар убак менин бактымды талашып туруп алдың. Мен эч нерсеге түшүнбөй жатам, эже. Түшүнбөсөң түшүнүп ал. Жанышты менден сен алыстаттыңбы? Кечирип коюңузчу, эжекебай. Мен ал мукактана сөз айта албай туруп калды. Ан сайын Зульфия кыжыры кайнап, жини келип, Анипаны ийинден тарта өзүнө каратты. Кубанч, ал дагы менин азыркы кездеги жан жыргалым, сүйгөнүм болчу. Эми аны да менден тартып алдың. Кантип? Чын элеби? Мен аны билген эмесмин да. Анипа көздөрүн алайта коркконунан Зульфияны кучактайын дегенде, ал аны түртүп жиберди. Жолобоганчык. Жаныма жолобогон. Мен эми сени Жаныштын жанына өз колум менен жиберем. Кубан мени менен калат, уктуңбу? Көздөрүнөн заар чачыраткан Зульфия Анипага жакындай бергенде, ал нес болгондой качууну да ойлобой тура берди. Билсең, Жанышты ушул колум менен мен жайлагам. Эми сени да жайлайм. Менден эми тирүү кутулам деп ойлобой эле кой. Ошондо гана эми эле ичинен виносунун кызуусу тарап, заматта соо боло түшкөн Анипа Зульфияга жалынып жалбарып кирди. Эжекебай, мен өлтүрүп көрбөңүз. Мен жашмын, жашагым келет, ыйлап жиберди. Жашагың келсе, ким жүрбөйт белең? Менин бактыма жолтоо болбой. Жок, мен сени тирүү кое бербеймин. Ал кетенчиктеп качып бара жаткан Анипаны жетип барып кармаганда, тигил эч үн чыгарбай, коркконунан калтырап туруп калды. Жан ширин, жашоо кызык. Сен аны жакшы билесиң. Үнүңдү чыгарба. Сен Зарылбекти да менден бир кезде тартып алууга аракет кылышың мүмкүн. Жок, эжекебай, жок. Атыңызды атап жолуңуздан чыкпай калайын. Өлтүрүп көрбөңүз. Чын элеби? Атымды атабайсыңбы? Деген Зульфия калтырап титиреп турган Анипага жини келе карап туруп, бычакты шилтегенин билбей калды.
дей түшүп, өзүнө карай шалак бой таштаган Анипа ичин баса бир нерсе дегенге алы келбей, же мени өлтүрбөңүз деп барып жыгылып калды. Зульфия Анипаны ошол жерге таштап коюп, машиненин жанына келди да, колундагы бычакты эстей калып, жерди чукуп, бычакты көмүп, үстүнө чөп жардан таштап, машинесине олтуруп жөнөп кетти. Анипа чалажан болуп, кансырап жаткан болчу. Зульфия үйүнө келсе, балдары эч ак уктап калышыптыр. Шырп алдырбай, үйгө кирип ички үйүнө өттү да, жер төлөгө түшүп, коробкадагы башты алды. Жаныш, кечирип кой. Мен аны камкор болдум. Бирок өзүңөр күнөөлүүсүңөр. Анткени өзүңөр мени кылмышка туртуп жатпайсыңарбы? Деги түшүмө да кирип койбойсуң. Же Анипаны менден артык сүйдүң беле? Ал сустая түшүп анан, эгер аны ошончолук сүйгөн болсоң, бүгүн аны сага жөнөттүм. Тосуп ал, уктуңбу? Тосуп ал. Зульфия мостойгон бойдон баш сөөктү кармап көпкө олтурду. Ошондон 3-4 күн өткөндөн кийин Кубан келип калды. Кабагы бүркөө. Зульфияга негедир бугун чыгарып, сырын айткысы келип, мындай деди. Зоя, Зоечка, мен азыр күйүттүүмүн. Менин күйүтүмдү кошо бөлүшө аласыңбы? Билбейм. Күйүт дейсиңби? Деги бала чакаң аманбы? Зульфия билмексенге салып сурады. Ооба, күйүтүм күчтүү. Сен мени кызганбачы. Сен экөөбүз башында ойнош дос катары жүрөбүз деп сүйлөшпөдүк беле? Туурабы? Туура. Эсимден чыга элек. Мен бала кезде жолукпаган сүйүүгө эми 40тан ашканда жолугуп, дүйнөм түгөл, ал тургай үй бүлөм менен да ажырашайын деп жаткам. Ошончолук эле бала чакаңды таштоого мажбур кылып, эс акылыңды алып алдастаткан аял кандай аял болду экен? Деген нерсе болсо да абдан бактылуу экен, Зульфия Кубанды ызалуу, кекке толгон көз карашы менен сынай карады. Антип менин сыздап турган жүрөгүмдү оорута көрбөчү. Кудай жалгагыр. Ал деле сага окшогон эле аял. Болгону мен аны чын дилим менен жакшы көрүп калган элем. Кыскасы сүйгөн элем. Сүйгөмдечи. Бир кезде Жаныштын барын деле менин да артымдан жүгүрүп, өпкө жүрөгүмдү чаап жүргөн элең. Көрсө эркектер ошондой калк турбайсыңарбы? Табаласаң табала, кызгансаң кызган. Мен аны чын дилим менен, чын жүрөгүм менен сүйүп калгам. Эми баары бүттү. Ал жок, уктуңбу? Аны бирөөлөр өлтүрүп кетишиптир. Койчу, чын элеби? Эмне, мен сага калп айтып жүрдүм беле? Жаман болуптур. Мен сени эмнеге табаламак элем? Курган жүрөк эски досту кыйбай жатканы го. Ошондой, Зайка. Мен азыр кан жутуп олтурам билсең. Ал байкуш абдан жаш эле да. Аны эмнеге, кайсы күнөөсү үчүн өлтүргөнүн билбейм. Ал өзү да жетим болчу. Издеп жатасыңарбы анан? Зульфия бир аз сумсая, чындап кабатыр болгон адамдай сурап койду. Издеп жатабыз. Кокус кармалып калса өз колум менен атып салат элем. Табылбай кетсе арга канча. Кой эми, олтуруп тамактан, күйүтүңдү жүрөгүм менен сезип, кошо бөлүшөйүн. Зульфия дастаркон жайып, арыдан бери үстүн толтуруп жиберди. Жүрөккө эч нерсе батпай турат. Андан көрө төшөгө эле салчы, эс алалы. Зульфия алып келген тамактан бир аз ичип, анан кыңкая жата кетти. Арыдан бери төшөк салып, эс алууга киришти. Эртеси Кубан ордунан туруп сыртка чыгып, жуунуп келди да, Зульфияны ойготууну ойлоп, эңкейгенде ал ойгоп эле. Бир аз жаткан жеринен эркелетип бетинен өөп, анан: Зайка, мага капа болбочу. Сен менин эс алуучу жайым. Чаңкаганда суусунумду кандырчу булагым экениңди унутпа. Сага мен кубанганда кубанычымды, кайгырганда кайгымды бөлүшөт деп келем. Сырдашаар, ак барагым, муңумду айтаар курдашымсың билсең. Мен сени эч кимге, эч бир аялга алмашпаймын. Чын элеби? Бир кезде Жанышта ушинтип айтчы. Алмашмак тургай менден биротоло караанын көрсөтпөй кетип калбады беле? Зульфия ойлуу улутунуп алды. А сен кимсиң? Өзүң каалаган гана кезде көңүлүңдү көтөрүп, эс алуу үчүн, кумарыңды кандыруу үчүн гана келесиң. Менин эмнеми самаарымды, эркектен эмнени көтөрүүмдү билбейсиң. Билсең да билиңер келбейт эркектер. Зайка, андай дебичи. Кол бошобой калат чынында. Кантип эле сени унутуп калам мен? Кубан Зульфияны кучактап өөп койду. Билесиңби? Аялдар эркектен эмнени күтөт? Аларга силердин жалгыз гана алиңгердин кереги жок. Силердин жылуу кучагыңар,
эркелетип сүйлөгөн жакшы сөзүңөр аялга арналган мээримгер керек. Аял канчалык оор турмуштан тажап, көңүлү чөгүп, жүрөгү ооруп турса да, эркектер коргор имире кучактап, элжиреп өөп, жылуу сөз айтып жубатып койсо, баарын унутуп, бейпил турмушта жашап, кылымдар бою эч жамандык көрбөгөндөй момурай түшөт эмеспи? Алтыным, анын баарын билем дечи. Ошого убакыт болбой калган учурлар болот экен. Кечирип койчу, мындан ары тез-тез келип турам, деген Кубан ордунан тура жөнөгөндө Зульфия ордунан туруп барып, тамак ашын коюп, дастарконго чакырды. Экөө бир топко чейин үн катпай тамактанышты да, Кубан кетүүгө кам урду. Зульфия Кубанды жөнөткөндөн кийин өзүнчө ойго батып, көпкө тунжурап олтуруп калды. Кудайга тоо, бул эркектер кызык эле калп болот. Бирөөнүн айткан эле сөзүн дагы бирөөнү кайталап, 1 мүнөттүк жыргал үчүн кара жанын садага чаап ийүүгө да даяр. Жанышта дал ушундай тажатма сөздөр үчүн өз энчисин алды. Болбосо аны жанымдай жакшы көрчү эмес белем. Ошол кезде Кубан жанышка билгизбей тийишип, жаны калчу эмес. Ал тургай бир-эки жолу ээн боло калганда, сени сүйүп калдым, Зоя. Уктасам түшүмдөн, күндүз эсимден кетпей койдуң. Боору ооруп койсо боло, мен деле адам баласымын го дегенчи. Эми карасаң, сүйүп калдым эле деп уялбай айтып олтурган. Чала болот сага. Мен эми сени эч качан күтпөймүн. Ал тургай эркек аттууну жек көрүп калдым. Ызадан көздөрүнө жаш кылгырап ордунан турду да, жыйыла элек төшөккө жатып алып, эчкирип ыйлап кирди. Ошондон кийин Кубан көпкө келбей кетти. Зульфияны эстеген сайын ичи өрт менен жалын болуп, ого бетер ал кечиккен сайын туталана берди. Өмүрүнүн жалгыз өтүп жатканына, өзү ишенип дилин, бүт тулкусун ардаган адам минтип дагы башка бирөөнү, болгондо да жаныштын аялын сүйүп калдым деп оозунан көк түтүн буркурап жатса, кантип күйбөйсүң? Канчалык аны көргүсү келбей, ошол бойдон алыстап унуткусу келгени менен жалгыздык аны кимдир бирөөнү күтүүгө мажбурлап жатты. Сансыз ойлордун жетегинде термелип, кунарсыз өтүп жаткан күндөрүндө кайгырып жүргөн кезде кеч күүгүмченде Кубан келди. Адегенде Зульфия аны анча кабыл алган жок, бирок эпилдеп-чепилдеп өөп, алды үстүнө түшө калып, эч нерсе болбогондой жаркылдап кирген Кубанды көрүп, аялдык кең пейил, кечиримдүүлүгү жеңип, кел, деги аман эсенсиңби? Сени эми көрбөймүн го деп ойлодум эле. Анткени бая күнкү кайгы сени менден алыстатып салат деп жүргөн элем. Койсоңчу, Зоечка. Ушундай арам ойду ойлобой жүрчү. Жумуштан кол бошобой эле, анын үстүнө кылмышкер табылбай кетип, бөөдө бир бечаранын убалына калып жатпаймынбы? Табылбай жатабы? Издөө күчтүү болсо, табылышы мүмкүн эле. Балким сенден башка дагы бирөө менен мамилеси болсо, жок, андай болушу мүмкүн эмес болчу. Анткени анын ишеничи менде күчтүү болчу. Ал андайга барбайт эле да. Сен ага Кудайыңдай эле ишенип алган экенсиң да, Көрсө, сен аны менен күнү түнү бирге болуп, жанынан чыкпай калсаң керек. Ошондой десе да болот. Себеби көпчүлүк убактымды ага бөлүүгө аракет кылуучумун. Анткени ал жаш эле да. Зоя, сен ошону билсең? Билдим. Түшүндүм. Сенин аялың дагы, мен дагы картайып калбадыкпы? Туура. Биз картайдык. Зульфия улунтунуп алды да үйдү көздөй баштап кирди. Кебанда деле эмес. Чынында ал жетим болчу. Жакын адамы да жок экен. Зульфия, ойлончу. Бир бечараны бактылуу кылгым келген. Сүйүүсүнө сүйүү менен жооп бергим келген. Туура кылгансың. Бактылуу кыла бер. Таба албачы. Эми ал жок болсо кимди бактылуу кылмак элем? Аялыңды, мени. Силер ансыз да бактылуусуңар. Эмне? Дагы эмне керек? Үй, машина, бала десең бала, ата-энеңер, күйөө, ойнош, бар. Эмне жетишпейт силерге, я? Кубан ачуулана кыйкырып сүйлөп кирди эле, Зульфия аны тикирее карап, койгондо унчукпай барып диванга олтуруп калды. Ооба, бар дечи. Ал эми менде сен айткандын экөө жетишпейт. Биринчиси күйөөм жок. Сен бирөөнүн эрсиң. Каалаганда келесиң да, каалабасаң жок. Ал эми аялыңдыкы төрт тарабы кылла. Ал эми мен бирөөнүн баласына жалбарып олтурам. Койчу, Зульфия. Мен сага келгенде эс алуу үчүн. Сени менен чер жазып өзүмдү алаксытыш үчүн келсем, эрди катындай жаңжал кылчу болдуң да. Келчи, андан көрө эркелешип алалы. Аны унутчу. Ал бүтпөдүбү? Зульфия унчукпай калды да, дастаркон жайып, чай алып келип, Кубанга чай сунду.
Экөө бир тунумга үнсүз олтуруп чай ичип олтурушту. Ортодо тынчтык өкүм сүрүп, чай кашыктын чыныга тийген шыңгыр үнү гана угулуп жатты. Келген экенсиң. Мен сени менен ачык сүйлөшөйүн деген элем. Эгер менин оюмду туура көрсөң, мындан ары экөөбүз жолукпай эле коелучу. Мен ушул кезде баарынан тажадым. Азыр мага эч нерсенин кереги жок болуп калды. Зайка, жаным десе, антпечи. Кантип мен сенден алыстайм айтсаң? Эч кандай мүмкүн эмес. Мен сени эч кимге бербейм. Кубан тура калып, Зульфияны кучактап өбүп, так көтөрүп алып диванга жаткырды да, же сен бирөөнү таап алдыңбы? Тапсам экен. Же мен такыр эле эч кимге керек эмесминби? Же эркектер жактыргыдай аял эмеспи экенмин? Бас жаагыңды. Менин көзүмдүн тирүүсүндө эч кандай эркек басып келиши керек эмес бул үйгө. Мен гана келем, уктуңбу? Кокус чоочун эркектин жыты эле билинсе, менден жакшылык күтпө. Кубан ордунан туруп барып, чылым күйгүзүп, ары бери басып, ачуусун токтото албай жатты. Уурусу күчтүү болсо, ээсин доого жыгылат деген ушул да. Жалгыз сени күтүп олтуруп, мен үчүн күн өтүп, таң атмагы, кыйын болуп жатканы баары бир экен да сага, Балдарымды алып келип алсаң, таң атканды деле билбей каласың. Балдар кайда качмак эле? Аларга келет дечи. Сенин ордуң башка экенин ушул кезге чейин сезе элексиңби, Болду. Башты оорута бербейшиңди кыл. Мага дагы бир бала керек. Мындан ары только жаш балдар менен болот ишибиз. Анткени бизге ошондой тапшырма болду, жогортон. Баасы да кымбат. Жаш балдарды табыш кыйын экен. Кокус колго түшүп калсам, силер мени бошотуп албайсыңар да. Туурабы? Кандай кылышты билбей калдым. Анткени кийинки күндөрү түшүмө жаныш кирип, абдан кыйналып жүрөм. Эч коркпо алтыным, эч коркпо. Мен сени эч кимге, эч бир азапка салып берип басып кетпейм. Эч качан коркпой, иштей бер. Корккондо коркпогондо эмнеси калды? Кандай болгон күндө да кылмышкермин да. Кылмышкерге баары бир эмеспи? Жок, андай дебе. Кыскасы 3 күндөн кийин келем. Кыз эркегинин айырмасы жок. 5 жашка чейинки балдар болсо болду. Сөзсүз таап койгун. Болду. Айтканыңыз аткарылат. Эгер мүмкүн болсо, бул адамдардын тагдыры кандай болуп жатканын билсем жакшы болот эле. Тагдырбы? Тагдырын садагасы мен да билбейм. Өз тагдырыбызды ойлойлучу андан көрө. Ишиңди так аткар да, эмгегиңди алып, ханышанын жашоосундай жашоого магдырап жашай берсеңчи. Койдум эмесе. Сөз бүттү. Бүрсүгүнү кечинде келем. Кубан ордунан туруп баратып, Зульфияны кучактап өбүп койду да, сыртка чыгып, машинесин айдап жөнөп кетти. Зульфия булсаам кайдыгер гана анын артынан карап туруп, эшигин жаап, үйүнө кирип кетти. Зульфия шашылган жок. Ал күнү да эртеси да эч жакка чыкпады. 3-чү күн дегенде ал эртең менен эрте туруп, тамактангандан кийин шашпай кийинди да, арткы эшик менен базарды көздөй чыгып жөнөдү. Базарга келгенден кийин ал алуучуларын алды да, акырын эки жакка көз салып бара жатып, аркы терки өтүп бара жаткан элдин арасында бир кичинекей бала эки жагын карап, бирөөнү издеп элеңдеп турганынан, анын адашып калганын байкай койду да, ага жетип барды. Оолум, кимди издеп жатасың? Деп Зульфия андан сурай бергенде, көздөрү жашылданып ыйлайын деп калган бала аны жалт карады. Апамды ал ыйлап жиберди. Азыр эле бул жерде турган. Таппай жатам. Анда жүрү. Апаң менин сиңдим болот. Мени ээрчитип кел деген эле. Жүрө кой тезирээк. А сиз ким болосуз? Менби? Мен сенин апаңдын эжеси болом. Тегил жерден жолугуп алып, мага сени дайындаган. Зульфия баланы колдон ала жетилеп жөнөгөндө, ал дагы тартынчыктабай ээрчип жөнөдү. Алар базардан ээрчип чыгып калганда, радио Зелден урматтуу Ош базарынын меймандары жана кызматкерлери 3-4 жаштагы бала ата-энесинен адашып калды. Көрүп калгандар болсо, радио Зелге кабарлап койсоңуздар, ата-энеси күтүп жатат, деп жарыя берип калды. Ан сайын Зульфия баланы колдон бекем кармап, тез-тез басып бара жатты. Базардан узап, ызы чуу болгон эл суюлуп калганда, бала негедир бир нерсе сезгендей: "Сиз кайда алып барасыз мени? Биздин машинебиз бар болчу. Атамдар машинеге барган чыгар", деп суроолуу жалдырай карады Зульфияны. "Машинеңер кайда? Билесиңби, кай жерге токтогонун?" "Жок. Анда мен бул жүктөрдү үйгө жеткирип коюп, анан үйүңө жеткирейин. Мен силердин үйүңөрдү билем." "Анда макул." Кантсе да балада макул боло үндөбөй калды.
Атыңды айтчы, Берекем. Атың кім эле? Азамат. Азамат. О, өзүң да Азамат бала экенсиң, Мени апам чоң жигит болуп калдың. Ыйлабай жүр деген болчу. Апаңдын тилин алган акылдуу бала турбайсыңбы? Ооба. Алар ээрчише үйгө жетип келишти да, Зульфия жолдон бурулуп, үйдүн артындагы жашыруун эшик менен кирип, баланы оозгу бөлмөгө олтургузуп туруп, ошол жерде олтуруптур, Мен буларды үйгө киргизип, анан чыга калам, деп колундагыларды ага көрсөтүп, ички бөлмөгө кирип кетти да, кийимин чечинип, кайра эч нерсе билмексен боло кирип келип, "Ой, жигит, кимдин баласысың? Кайдан келдиң?" деди жайдарлана. Айбектин. Азамат бала турбайсыңбы? Азамат акырын жооп берип, эки көзү каалгада болуп жатты. Мен үйүмө алып барам деген апа кана? Билбейт экенмин кайда кеткен. Азыр машина келип, сени үйүңө алып кетет. Караңгы болуп калсачы, баары бир сени жеткирет. Коркпо, Сен чоң жигит болуп калган турбайсыңбы? Корккон жокмун. Атам мени коркок бала болбо деген болчу. Азамат, сен атаңдын айтканын тагыт карап турбайсыңбы, Ооба, мен жакшы баламын. Азамат десе. Зульфия Азаматтын ыйлабай олтурганына ичинен кубанып, "Кубан эрте келип калгайлы" деп чыдамсыздык менен күтүп жатты. Сыртка чыгып, кайра кирип тынчы кетип жатканда Кубан келип калды. Ал келип эле баланы көрүп, сүйүнүп кетти да, "Тезирээк баралы. Ала кел дешти эле" дегенде Азамат машинеге өзү эле түшүп олтуруп калды. Ичинен жымдый түшкөн Зульфия менен Кубан бири-бирин көздөрүнөн түшүнүшүп, эптеп эле ыйлатпай алып кетүүгө ашыгып жатышты. Жанагы кемпир кана? Мен апамдын эжесимин дебеди беле? Ал эмнеге мени жеткирип келбейт? Анын жумушу чыгып, шашылыш кетип калды. Сөзсүз ал силердикине барат. Азыр сени бул киши үйүңө жеткирет. Сиз биздин үйдү билесизби? Ооба, билбей анан. Силердикине барып жүрбөймүнбү? Же тааныбай жатасыңбы? Жок, тааныбайм. Кел анда таанышып алалы. Менин атым Сейит. Эми унутпайсыңбы? Азаматты алаксытып кете берди. Зульфия турган ордунда бир азга машиненин артынан карап турду да, "Балдарымды алып келишим керек. Наргизанын окуусу жакындап калды" деп ойлоп, айылга жөнөө үчүн майда барат алып келейин деп базарга барууну ойлоду да, анан үйгө кирди. Ошол эле күнү Зульфия айылга барып, ата-энесине жолугуп, уул кызын кучактап өөп, кубанычка батып, ал күнү калып калды. Эртеси Наргиза менен Зарылбекти алып шаарды көздөй жөнөдү. Үйгө келгендин эртеси эле Кубан келди да, баардык иштин жакшы бүткөнү тууралуу кеп сөз кылып келип, анан Зульфияга жылмайып карады. "Зоя, бул операциябыздагы эң сонун бүттү. Кыскасы, бул иштердин баардыгында сенин эмгегиң чоң. Ошон үчүн мына бул 10 000 доллар менен кошо бул француз арагын ала келдим. Ишибиздин ийгиликтүү болушу үчүн бүгүн бир ичип коелу" деп бир тутам белинен бууланган жашыл кагаздарды Зульфиянын колуна карматты. "Охо, куттуктайм. Эч кандай коркунуч болбой бүттүбү?" Бир азга томсоро ойлуу боло калып, "Мен бара-бара чоң кылмышкер болуп баратам. Кокус колго түшсөк, өлүм жазага кетем го. Анын бетин ары кылсын. Жаман ойлой бербечи, алтыным. Кылмышкермин деп ойлонбой жүр. Биз жөн гана иштеп жатабыз, билесиңби? Жашоо керек, жан багыш парыз. Ошол жашоону жакшы жашап өтүшүбүз керек. Түшүнөм дечи. Бирок өзүмдүн кылмышкер экенимди ойлогондо түнү бою кирпик какпай таң атырчу болдум. Антип өзүңдү чөгөрө бербечи, алтыным. Кел бир аз эс алып, анан кетейин." Кубан төрдөгү диванга чалкалай олтуруп калды. Зульфия бир заматта аны мунусун алып келип, дасторкон үстүн толтуруп жиберди. Кубан менен Зульфия көпкө чейин аркы беркин сүйлөшүп олтуруп, бир аз кызып да калышты. "Зойка, сага бир жаңылыкты айтып коюшум керек. Мындан ары сени менен башка бирөө иштешет. Менин мындан ары колум бошобойт." "Эмне? Мен ага биротоло өткөрүп бересиңби?" Зульфия аны сынай карады. "Жок, аны менен тапшырма боюнча гана иштешесиң. Ал эми өзүң менин гана энчимде каласың." Кайран эртеси. Энчилеп алганын кара. Жумуш боюнча гана деп жатканын. Анын деги адам менен иштеше ала турган эме? Жумушка жан кирип жатат. Ал эмне десе аткара бересиң. Кылт этсе мага айтасың, башын жулуп алам. "О, Кудай, тим эле мыкаачыга айланып бараткандайсың да. Сага башын жулдуруп коюп, алда туруп бере койбойсуң. Кылт этсе эле
Сөзсүз айт. Менин тапшырмам боюнча гана иштейт. Менсиз шак жылбайт. Ал болгон аткарат. Мен сени менен эсептешип турам. Болуптур, аны көрө жатарбыз. Али келелек адамдан кызганбай кое тур эми. Же мени дөбөт издеген канчыкка окшоп жатасың да. Койчу алтыным. Дароо эле тескери алып кетесиң да. Макул анда, мен барайын. Эмне түнөбөй эле кетесиң да. Эгер колум бошоп калса 2 күндөн кийин келем. Ал эми азыр зарыл жумушум бар. Саат 4-кө жолугушу ар жерге барышым керек. Жакшы бар анда. Давай, сөзсүз келем. Күтөм. Кубан машинесин айдап дарбызадан чыгып кетти. Зульфия эшигин бекитип, үйүнө кирди да Наргизанын китеп окуп жатканын көрүп, өзү ашканага кирип тамак жасоого киришти. Бай турмуш, жай турмуш кимди гана манчыркатпасын. Зульфия чынында абдан ак көңүл, боорукер аял болчу. Кээде ал өзүнүн кылган ишине жүрөгү ооруп, аябай жинденип алат да, өзүн өзү сооротуп, өз кылмыштары башына жетти деп ойлонуп алат. Атиги наристелерчи? Ал эми тачкисттерчи? деп ойлогондо жооп таба албай, өз суроосунан өзү кыйналып кетет. Кубан болжогон күнү келип калды. Зульфия да аны жаркылдап жакшы тосуп алды. Дастаркондо эмне гана жок. Баарын жайнатып, дүйүм тамакты коюп алып, күлүп жайнап олтурушту. Ушул убакта экөө тең чексиз бактылуу болуп, өмүр бою бирге жашап келаткан жубайлардай бири-бирине өнтөлөп жатышты. Улам аз-аздан ичип олтуруп, экөө тең кызып калды. Акыры жатаарга келгенде гана экөө ички үйгө кирип, спальныйга киришти. Бул убакта Наргиза менен Зарылбек уктап калышкан болчу. Зульфия спальныйга жетип эле жаткан бойдон уктап калды. Кубандай итабар кызый түшкөн, бирок ал эркек эмеспи? Зульфияга караганда соп-соодо эле. Эртеси Кубан кетип баратып, Зоя, мен түштөн кийин баягы айткан адамды ээрчип келем. Үйдө бол, деп коюп чыгып кетти. Күткөн менен ал күнү Кубан келбеди. Зульфия абдан кыжаалат боло күтүп жатты. Кичинекейи эркелеп, жанына келип, кайра-кайра быдылдап жүрөгүн элжиретип жатса да, Зульфия мостоюп, өзүнчө мерез болуп кыжаалат ойдон арыла албай жатса кантсин. Арадан 3 күн өтсө да Кубан келбей кечикти. Наргизанын окуусу жакындап калгандыктан Зульфия ага кийим-кече алып берүүгө базарга жөнөдү. Наргиза Зульфиянын кымбат баалуу кийимдерди алып бергенине аябай кубанып, үйгө келгенден кийин ыраазычылыгын билдирип, эки бетинен алмак-салмак өбүп жатты. Апаке, мен сизге ыраазымын. Өз апам жок болсо да, сизди менин маңдайыма жазып койгонуна кубанам. Менин багыма Зак экөөбүздүн маңдайыбызга сиз эле аман болуңузчу. Берекем, ырыстарым десе. Силер үчүн кара жанымды да аябай кылайын. Эни бала ошентип өздөрүнчө мамыр-жумур болуп кубанычта олтурганда, дарбызанын коңгуроосу басылды. Берекелерим, буларды ал дагы тигил үйгө киргиле, деген Зульфия сыртка жөнөдү. Дарбызаны ачканда Кубан менен зыңкыя кийинген жаш жигит турган экен. Келгиле. Келип калдык. Кубан үйгө баштап жөнөдү. Киргиле, үйгө киргиле. Зульфия Кубанды жылмая карады. Эмне машине сыртта эле калдыбы? Ооба, биз тез эле кетебиз. Жумуш чачтан көп. Аңгыча үйгө кирип келишти. Зоя, бул бая күнкү мен сага айткан жигит. Аты Эрнис. Тааныш койгула. Мындан ары бул жигит менен иштешесиң. Кабыл алдык. Сиз кандай десеңиз ошол. Даамос тийгиле. Зульфия дастаркон жайды. Даамос тийгенден качпайбыз. Чайпайың болсо да мейли. Кубан тамашалай, Эрнисти карап күлүп койду. Баары болот. Ан үчүн шашпай олтурууңар керек. Үй ээси кандай десе, биз кайда барабыз? Конок койдон жоош эмеспи? Жарайт. Заматта баары даяр болот. Силер чай ичип олтура тургула, деген Зульфия сырткы үйгө чыгып, газга тооктун этинен куурдак жасай койду да, сервантынан коньяк алып чыгып столго койгондо, Кубан жадырай күлүп, тамашалай сүйлөп кирди. О, Зоичка, абдан зирек аялсың, Карачы, даярдап койгон. Куурдакты да кууруп, анан бизди күтүп жаткансың го, Ооба, 3 күндөн бери даярдап күтүп жатканымды билесиң да. О, кечиресиз сулуубуз. Ошондой жумуш чыгып кармалып калдым. Айтканымды унуткан жокмун. Ал үчүн кечирим сурайм. Эч нерсе эмес. Келгиле анда тамакка карагыла. Зульфия стакандарга коньяктан куюп сунду. Бир азга ортодо сөз уланбай тамактанып олтурушту. Эмесе Зоя, бул эниң экөөңөрдүн мындан аркы ишиңердин ийгиликтүү болушу үчүн мен тост айтып коеюн. Ар убак иштерибиз
Эрнисттин алгачкы кадамы ийгилик алып келип, бара-бара шефтин ишеничине кирип, каныккан көзөлдөрдөн бол. Ишибизде жетишкендиктер көп болсун. Рахмат, айтканыңар келсин. Рахмат. Зульфия да жылмая карап, ыраазычылыгын билдирип койду. Анан Эрнистке сөз берип, кайрадан коньяк стакандарга толду. Эмесе, эже, мен сиз менен таанышып, сиздин ак дастарконуңуздан даам татып олтурганыма жана сиз менен иш жолдорум байланыш болуп олтурганына өтө кубанычтамын. Мындан ары бизге Кубан байке шеф болот да, биз анын аткаруучулары болобуз. Ошондуктан баарыбыздын иштерибиз ийгиликтүү болсун жана баарыбызга ден соолук каалайм. Ошондой десе да болот. Эмнеси болсо да так жана сак болгула. Сагызган менин эжем. Ошондуктан ал жагынан эч кабатыр болбогула. Зульфия тамашалай күлүп сүйлөдү. Эң сонун ийгиликтер, жетишкендиктер боло берсин. Бирикем арман дүйнө. Үчөө көпкө олтурушту. Бир топтон кийин алар кетүүгө ордуларынан турду да, Кубан машинени от алдырып, Эрнисти жанына олтургузуп жөнөй бергенде, үйдөн Зарылбек менен Наргиза чыга калышты. Эрнис Наргизаны ары кетип жатканда узата карап туруп, анан Зульфиядан сурап койду. Кызыңызбы? Ооба, кызым. Өзүңүзгө окшоп сулуу кызыңыз бар экен. Рахмат. Аман эле болсун. Сулуу кызым бар. Кыз көрсөң, жабышып калмайың бар го, Кубан аны тамашалай каткырып күлүп койду. Ой байке, сулуу кыздарды кимдер сүйбөгөн? Кимдер карабаган? Мен деле тирүү жанмын да. О, Азамат десе. Туура, туура. Кой анда. Азырлешип тура бербей кет эле. Жакшы баргыла. Зульфия машина кеткенден кийин эшигин жаап, анан үйгө кирип, уулу менен кызынын жанына барып жата кетти. Кубан адеп бул ишке киргенде шефке жолугуп, андан өзгөчө тапшырма алган эле. Ошондо шеф аны сынай карап олтуруп, «Эйимчек, биздин жумуш өтө татаал. Жандан кечүүгө даяр болуп, жашыруун өтүш керек. Эгер биз менен иштешем десең, сөзгө бек, ишке так болушуң керек». Ой аксакал, ал жагын жакшы билем. Айтканыңыз орундалат. Балдар баарын түшүндүргөн чыгар. Бизге алдуу күчтүү жигиттер керек. Ал үчүн өзүңө ишеничтүү аял таап алышың абзел. Анткени аялсыз эч нерсе жасай албайсыңар. Макул аксакал, табам. Эмесе ишке кирише берсең болот. Так иштесең, $1000 айлык алып турасың. Эгер сырга бек боло алсаң, башың менен жооп бересиң. Жарайт. Түшүндүм. Кубан машиненин рулун башкарып келе жатып, ушуларды эстеди. Шефке жагып, маянаны жакшы алып, андан сырткары өз ишин жакшы аткарган билимдүү ишкер жигит, чини да жогору турган Кубан азыр шефке оң кол болуп калган эле. Ал ошондо шефтин бир аял таап, ошол аркылуу иштегин деп айтканын эстеп, дароо эле Зульфияны ушул ишке тартууну чечкенине азыр абдан кубанып турган. Анткени ал ишти ойдогудай аткарып жатпайбы. Кайрат көзүн ачканда күн эбак көтөрүлүп калган. Көзүн ачып, эмне болгонуна көзү жетпей, уйку соонун ортосунда көзүн кайра жумуп ачып эсине келе албай, бир саамга жатты да ордунан турууга аракет кылды. Ары бери кыймылдап, артына кайрып, байланган колун бошото албай, убараланып жатканда, сырттан Кубан кирип келди да буту менен тээп жиберди. Акмак, эмне эле тыбырап жатасың? Соолугуп калдыңбы? Мас болуп алып жасаган ишиңди билесиңби? Деп 2-3 жолу тээп жиберди. Байке, мен өзүм ачка жүрүп кайдан ичпек элем. Анын үстүнө мен ичкенде такыр кишиге сүйлөбөйм. О, тигини? Андай болсо мен сени жөн эле алып келген турбаймынбы? Сенин эч бир кылмышың жок тура. Кубан аны дагы тээп жиберди. Башы көзгө чапкылап сөгүп да жатты. Кайрат эмне болгонун эстей албай башы маң. Бир маалда моокуму кангандай сыртка чыгып кеткен Кубан 2 стол көтөрүп келди да Кайраттын колун чечип, «Олтур» деп буйрук берди. Кайрат ооруп, жип өтүп кеткен колдорун кармалап, кылмыштуу адамдай бүжүрүп келип, столго олтура кетти. Кана, аты жөнүңдү айт да, кылган ишиңди мойнуңа алып жаз, деди. Байке, кайсыл кылмышымды? Мен эч нерсе жасаган жок элем. Кайрат ыйламсырап жиберди. Эмнеңди урайын десе, мойнуңа албай минте берсең, суракта жүрүп элесиң. Андан көрө ала бер да мойнуңа. Эмнени алам байке? Айтыңызчы жок дегенде. Эмне кылмыш кылганымды билейин. Мен деле бирөөнүн баласымын, аяңызчы. Сен өзүңдү аяйсыңбы? Андай болсо, мен бир шарт коем.
Ошого көнсөң кылмышың жабылат. Айтыңыз. Эгер туура келсе көрөйүн. Ой, эмнени турайын десе. Сага азыр туура келгендин баары бир эмеспи? Же биротоло түрмө, же жарыкчылыкта жашашың керек, унуттуңбу? Ошондо деле так, анда мындай. Түндө сен бир аялды зордуктап өлтүрүп салыпсың. Калп. Кайрат кулагы чуулдап, көзү тунарып, бир топко үнсүз олтуруп калды да, көз алдынан кечээги күнү болгон окуяны өткөрүүгө аракет кылып жатты. Ооба, ачка жүргөндө бир кемпир ага жумуш берем деп ээрчитип үйүнө алып барган. Анан эмне болду эле? Деп андан ары эстөөгө тырышты. Бир аз чай ичип, анан вино ичкени ырас, ошол бойдон эмне болгонун билбейт. Ырас эле өлтүрүп салдыңбы? Чынында сулуу аял болчу. Кызып калгандан кийин асылсам керек. Кайрат көпкө ойлонду, бирок эч бир аялды өлтүрүп алганын билбейт. Чынында бул ага жабылган күнөө болчу. Аны күнөөлүү деп таап, кыйын иштерге мажбурлап, өз жумушуна тартып эле. Кайрат аргасыз көнүүгө туура келди. Анткени ага түрмөдөн көрө эркиндик жакшы болчу. Мен макулмун, деди көптөн кийин ал. Баш тартмай жокпу? Эгер айткан сөзүңдөн тансаң, атып салам. Так иштеп татаал иштерде өзүңө сак болсоң болду. Тагыт карам. Колдон келишинче. Сүйлөштүк анда. Ушул жер сенин жатаканаң болот. Керебет, пастель алып келип берем. Сага дагы балдар кошулат. Жарайт. Кайрат кубанга карай жалы ооруган көз карашы менен карады да, байке, курсагым болсо ачка. Чөнтөктө сокур тыйыным, акчам жок, деп токтоло калып жер карады. Курсактан камсанаба. Эгер жакшы иштесең, акча да, аял да, үй, машине баары болот. Болгон ишти жасай билсең болду. Кубан сыртка чыгып кетти. Кайрат кайрадан кечээги болгон окуяны эстөөгө тырышып жатты. Жок. Эч кандай эсинде эч неке түшпөй, вино ичкенден кийинкисин билбей жатты. Бир маалда Кубан сеткага тамак аш көтөрүп келди да, эмесе сен олтуруп тур, мен төшөнчү алып келем, деп коюп сыртка чыкты да, эшиктин сыртынан кулпулап жаткандай көрүндү. Кайрат сыртынан кулпулаганына арданган да жок. Карды ачып турган неме бурдугуп ар кайсыдан жеп жатты. Арадан бир жумадай убакыт өткөндөн кийин Кубан Кайратты түнкү операцияга даярдап жатты. Бүгүн олуттуу иш бүтүрөбүз. Мүмкүн болушунча өлүм болбогондой болушу керек. Сыртта мен болом. Каалган эки жагында дагы экөө турат. Үчөөңөр бир дагы кынтыгы жок иш бүтүрөсүңөр. Түндө Россиядан бир үй бүлө келиптир. 200 000 доллар менен. Ошону тонуш керек. Кыскасы, өлбөгөндөй болсун. Өзүңөрдү таанытпай, сак болгула. Жарайт. Колдон келишинче аракеттенебиз. Азаматтар десе. Жол болсун анда. Кечинде жолугушабыз. Кубан балдар менен коштошуп чыгып кетти. Ошол күнү кечки саат 9:00 Бишкек шаарынын кичи райондорунун биринде жүрөк оорутарлык окуя болду. Кылмышкер билинбей кетти. Россиядан 7 жылдан бери келбей иштеп жүргөн үй бүлө айылдагы ата-энесине жолуга албай, ал мончоктой уул кызын сүйө албай, арманда кете берди. Кайгы муңга баткан ата-эне аргасыз боздоп калды. Ал окуянын күбөлөрү Кубан баштаган топ эле. Болжогон саатта Кубан шериктерин ээрчитип, мерчемдүү жерге жетишти да, үчөө үйдүн ичине кирип барышты. Жаңыдан тамактанууга олтурган жубайлар элейип туруп калышты эле, экөөнү кармап, бирисин тапанча такап туруп, жан керек болсо акчаңды бер да аман калышты ойлон, деп күйөөсүнүн маңдайына тапанчасын такаганда ал безеленип жиберди. Инилер, бизде кайдагы акча? Эч кандай акча жок. Ишенгиле айланайындар. Жаныңды жебей болгон акчаңды алып чык. Болбосо аман калам деп ойлоба. Ой, кагылайындар. Эмне деп жатасыңар? Бизде акча жок. Эмне деген акчаны айтып коркутуп жанды күйгүзө бербегилечи. Бизде акча эмес эч нерсе жок. Жап оозуңду. Жаныңды жеп безилдебей. Акыйлашып олтуруп убакыт өтүп жатканынан чоочулашып, аялынын мойнундагы алтын сепчка менен сөйкө шакектерин чыгарып алышты да, берки экөө үйлөрүнүн баарын тинтип, акча издеп жатышты. Бир маалда акчасын айтпай койгондо үй ээсин аябай тепкилешти да, оозуна чүпүрөк тыгып, эки колун артына бекем байлап сабай башташты. Ошондо жанынан түңүлгөн аялы: "Сабыр, берчи Кудай жалгагыр, берчи, жаныбыз калсын. Деги берип кутулчу", деп ыйлап жиберди. Буту колу буулуп тыпырап жаткан неме деми чыкпай көгөрө баштаганда, бириси келип, оозундагын алды да тепкилеп кирди. "Эмнең турайын десе? Жаныңанда акча кымбат тура, Айтасыңбы же өлөсүңбү?" "Эч нерсе жок. Баары бир өлтүрөсүңөр.
Акчадан айлангыла. Бас жаагыңды. Акчаңдын баарын биз табабыз. Өлгүң келип турса, айтпайлы кой, деп аны өпкө тушка 2-3 тээп жиберди да, кайрадан оозуна чүпүрөк тыгып салды. Айланайындар, өлтүрө көрбөгүлө. Мен берем. Ал бербесе мен берем. Тигил полдун четинде подвалдын оозу бар. Ошону ачып ылдый түссөңөр, кичине сандык бар. Ошондо акча бар. Ошону алгыла да жаныбызды аман койгула айланайындар, деп аялы безилдеп, ыйламсырап, жалынып жалбарып жатканда тигилер подвалдын оозун таап ачып төмөн түштү да, озун туурасы 50 сантиметр келген темир сандыкты алып чыгышты. Сандык кулпулануу экен. Ачкычы кайда? Деп бири аялга кыйкыра сүйлөдү. Ачкыч күйөөмдө. Анын оозундагыны алып кое көргүлө. Айланайындар, өлүп калбасын. Өлтүрө көрбөгүлө. Кана ачкыч? Күйөөсүнүн оозундагыны алып сурай бергенде андан жооп болбоду. Мени бошотуп койсоңор айланайындар. Эси ооп калган го. Аял безилдеп жатты. Боор ооруну ойлоп да койбогон караандар жан алгычтай жуулунуп жатканда сыртта үндөбөй тургандардын бири: "Ачкычты эмне кыласыңар? Бол тезирээк. Акчаны ал да бүттү", дей бергенде аял анын үнүн тааный коюп: "Асылбек, сенсиңби? Ушуга кантип титиң барды, я?" дегенде ал беркилердин жанына чакырып: "Бул мени тааныйт. Ошон үчүн баятан бери үнүмдү чыгарбай жаткам. Тирүү койгондо болбойт", деди эле акырын бирөө келип үн чыгарбай бооруна тапанча такап туруп атып салды. Ошентип байкоостун ажалга кабылган жубайлар эки жерде сулап жатышты. Түн каткан 6 караан 50 метр аралыкта турган машинеге олтуруп, эч нерсе болбогондой караңгы түнгө сиңип жок болушту. Ошол кандуу окуядан кийин Кубан Кайратка 10 000 сом берди. "Бул сенин алгачкы эмгегиң. Эгер ушундай иштесең, улам акчаны көптөн алып турасың", деп мактап кетти. Кайрат колуна тийген 10 000 сомго абдан кубанды. Анткени ал өмүрүндө мынча акча кармап көргөн эмес. Базарда ачка жүргөндө чөнтөгүнө сокур тыйыны жок, толгон тамактардан көзү өтүп, оозуна кара суу келип турса да, бир адам боор ооруп койбогонуна жини келип, адам баласында өчү бардай киши өлтүргүчкөнүнө кайгырып да койбоду. Көп өтпөй Бекмат да колго түшүп, Кубандын алдында колу буту байланып турду. "Кана, кылган кылмышыңды мойнуңа аласыңбы же?" "Кандай кылмыш, байке? Мен жөнөкөй эле бир тачкистмин. Күнүмдүк оокатымды өткөргөн бир пендемин." "Өлмүш болуп калганың кара. Бир байкуш кемпирди өлтүрүпсүң. Анын дүнүйөсүнө кызыксаң керек, Кантип? Эч кандай кызыккан эмесмин. Ойлоп да койбопмун. Киши өлтүрүүнү ойлоп да койбогонмун." "Эй, жаныңды жебе. Анда ал кемпирди мен өлтүрдүмбү?" Кубан Бекматты уруп тээп жиберди. "Байке, эч кандай андай ишке барган эмесмин. Белжирбей мойнуңа ал. Же мен айткан сөзгө көн. Кандайча жалганды мойнума алышым керек. Ошондойчу? Болбосо мен бир шарт коем. Ошого макул болосуң. Антпесең түрмөгө отурасың." Бекмат башын жерге сала ойлонуп калды. Булардын колуна түшкөн киши оңбойт дечү эле. Милиция менен ооруканадан сактасын деген сөз бекеринен айтылбаса керек. Эмне болсо да бир сөзгө көнөйүн, бөөлө түрмөгө түшкөнчө, деп ойлогон Бекмат башын өйдө көтөрдү да: "Кандай шарт?" деди кубанды карап. "Азамат десе, байылы ушинтпейсиңби?" Титирленбей. Ал ары бери басып, бир азга чылым чегип турду да: "Так, эмесе мындай. Сени азыр бир жигиттерге кошом. Анан тапшырма болгондо иштейбиз." "Макул." Ошондон баштап Бекмат Кайраттар менен жашап калды. Экөө абдан ынак, өздөрүнчө сүйлөшүп олтуруп, бул жерге кантип келип калгандары тууралуу сөздөн сөз чыга берип, айтылып калды. "Оймастан", деди Кайрат. "Сен дагы Алмастандын колуна илинген экенсиң да. Демек, ал тирүү экен да. Эмне? Өлдү деп ойлодуң беле? Анан эмне? Өлтүрдүң, камаласың деп жатса, чын эле өлтүрүп койгон экенмин деп ойлогом да. Анда мындай. Экөөбүз бир сөзгө келели да, эмки операцияга барганда биз тонолчу адамдарга жардам берели. Алдын ала аларга айтып, үйлөрүнөн кетирип жиберели. Кантип? Олжодон кур калбайдыбы? Олжо деп жүрүп, адамдардын убалын ойлобойсуңарбы, э? Сен эсиңе кел да менин сөзүмө көнгөн." Жок, андай болбойт. Мен анда ачка кылам. Кана адамдардын колуна жокторго, жолдо ачка калгандарга боор ооруп жатабы? Ачка калбаш үчүн өзүң аракеттенишиң керек да. Эмне сен ачка калганыңа бирөө күнөөлүүбү? Ооба, адамдар күнөөлүү. Колунда бар туруп жок жардыны теңине алып коюшпайт аларың. Мен баарынан көңүлүм калган, уктуңбу? Мен да башкалардай эле бар болуп,
үй бүлө күтүп жашашым керек. Сен өз маңдай териң менен таап жашай берсең болбойбу? Анткени сенде бүт баары бар. Ден соолук, акыл эс, күч баары бар экен. Эмнеге иштегенге болбосун? Иш табыш кыйын болду мага. Тачкага барсам да, бардык жерге барсам эле паспорт дейт. Менде паспорт жок да. Ооба, документи жок болбойт, билем. Бирок аракет кылышың керек да. Кой, сөздү токтотолу да сөзгө келели. Мен бул жолдон кайта албаймын. Макул, өзүң бил анда. Бекмат ойлуу олтуруп калды. Бул мени сатып коюп жүрбөсүн. Андан көрө мен да буларга кошулуп бара берейин да, ошол учурдан пайдаланып качып кетейин деп ойлонуп, Кайраттын ийине колун кое минтти. Рас айтасың. Баары бүттү да. Эми артка кайтууга болбойт. Андан көрө мындан аркы ишибиз жакшы болсун. Туптуура. Андан башка арга жок. Экөөбүз да тең. Себеби кайда болсун? Жашашыбыз керек го. Ооба. Аның туура. Артка жол жок. Ошол бойдон экөө тең бир сөзгө келгендей үнсүз олтурушуп калды. Билинбей мезгил өтө берип, арадан бир ай чамасы өтүп калганда Кубан шашылыш түрдө келип, аларга операциянын так маалыматын берип жатты. Мындай. Бул үй шаардагы эң бай жана кадырман адамдыкы. Ошол кезде ал үйдө бир кызы менен гана иниси бар экен. Ал киши айылга конокко кеткен. 2-3 күндө келишет имиш. Бүгүн түндө ал үйгө сөзсүз киришиң керек. Мен эң сырткы босогосунда болом. Экөөң үйдүн кире беришинде экөөң кирип барып аларды буту колун байлап туруп, ал үйдүн эң төркү боорундагы килемдердин артында текче бар. Ошондо кадимки сейфке окшогон темир сандык турат. Ошону эптеп алып чыккыла. Кок сырттан бир белги болсо мен силерди кууган болом. Силер качканга үлгүрөсүңөр. Ошентип эптеп кутулуп кетебиз. Жарайт. Анда кеттик. Баары бир экиден бөлүнүп, 3 машинеге олтурду да шаар четине жөнөштү. Айткандай эле ал үйдө 25-тердеги жигит менен гана 15-тердеги кыз бар экен. Бийиктиги 1,5–1,80 келген тосмодон секирип киришти да, байлоодон бошоно элек ит үрө баштаганда аны бириси барып нан салып койду эле, шыйпаңдап олтуруп калды. Үчөө-төртөө кирип барганда кыз бакырып жиберди. Ошол кезде эми уктап бара жаткан жигит ордунан ыргып туруп, бөлмөдөн чыга калганда аны былк эттирбей кармап калышты. Ала келген жиптер менен экөөнү эки жерге таңып коюшту да, айтылган жердеги килемдин артын ачып, текчени тапты да, сейфке окшогон темир сандыкты көтөрүп чыгып кетишти. Бул окуя эч кандай кынтыгы жок жасалгандыктан эч нерсе билинбей кетти. Үй ээлери келгенде кызы менен иниси байлоодо жаткан. Алар жамандык болбогонуна кубанып, милицияга билдиришти. Бирок артынан сая түшпөдү. Болгону үй ээси ошол окуядан кийин бир тууган инисин үйүнөн кетирип жиберди. Анткени аялы сөзсүз ошол аркылуу болду деп безилдеп туруп алды. Кайрат менен Бекмат өз үлүштөрүн алышты да, бир аз майрамдап, кийинип, таптакыр башка адамга айланып калышты. Бекмат болсо ичинен арамакчага азгырылып олтуруп, мен башкесер болуп кетем го. Кой, эптеп качып кетейин деди да, Кайрат менен базар аралап жүрүп, эптеп аны адаштырды да качып кетти. Кайрат аны бир заматта таппай калды. Чынында буларды Кубан ишенип, эркин кое берген эле. Болбосо кароого алып, артынан киши коймок. Кайрат кайрылып жатканга келгенде, берки экөө Бекматты сурашты. Аны заматта базардан адашып таппай калдым. Келип калар, деди ал. Бирок ичинен күмөнсүп, качып кеткен го, деп ойлоп жатты. Адамдык сапат, боорукерлик, дини кайрылык ар бир адамда бар эмеспи? Бирөө караманча кара мүртөз болсо, бирөө тескерисинче боорукер, ак көңүл болуп жаралат. Бекматта адамдык сапат жогору эле. Ошон үчүн ал мындан ары бул ишти аркылай албасын түшүндү да басып кетти. Ал эми Кайрат андай эмес болчу. Ачка ток жүргөн убакта көргөн ызасын адамдардан чыгарып, баарын жасоого бел байлап алган. Ага ушул гана керек болчу. Акча, жакшы кийим, жакында үй алам деп турат. Ошол күнү кечинде Кубан келип Бекматтын качып кеткенин угуп эле. Ал эми сөзсүз Зульфияга барып, аны өлтүрүп койбосо экен деп ойлоду да, дароо эле Зульфияга жөнөдү. Ал келгенде Зульфия базарга жөнөмөкчү болуп, машинесин чыгарып жаткан. Кубандын машинесин көрүп токтоду да, машинеден түшүп аны тосо чыкты. Кандай Зоечка? Деги ден соолук бала чака тынчпы? Тынччылык эле. Эмне болду? Сүйлөшчү сөз бар. Жүр үйгө кирели. Кубан Зульфиядан мурун үйгө кирип кетти. Артынан кирген Зульфия аны кабатырлана карады да, деги тынччылыкпы? Эмне болуп кетти? Деди эле. Кайдагы тынччылык? Кийинки тачкист качып кетиптир. Сага келген жокпу? Качып?
О, Кудай, анда эле мени өлтүрөт. Эмне болуп качып жүрөт? Эмне болсун? Бир олуттуу иш бүтүргөнбүз. Эмгегин берген, буйган сөйлөй калган. Бардык эле балдар акча колдоруна тийгенден кийин эч жакка кетпей эле көнүп калып жатпайбы? Жаман болуптур. Эгер кектесе, сөзсүз эле мага келиши мүмкүн. Ошон үчүн мен сага келбедимби? Кудай сактай көр. Анда мен эч жакка барбай эле коеюн. Үйдө балдар бар. Алар коркуп жүрбөсүн. Качан качып жүрөт? Бүгүн түшченде. Анда бүгүн түн ичинде келиши мүмкүн. Жок, ал бүгүн келбейт. Келсе бир аз күн унуткарып анан келет. Сак болушуң керек. Сак болгондо сага тапанча берем. Оңой эмес жо. Себеби эгер кектесе мени да таанып калды. Кармап берүүгө да жетишиши мүмкүн. Баарын күтүүгө болот. Бүгүн мен мында болоюнбу, деги мени сагындыңбы? Аны эми өзүң билесиң да. Ой алтыным, сени кантип ажалга берип коеюн? Эч коркпо. Кубан Зульфияны кучактап өөп, анан машиналарды киргизип коелу да эс алалы деди. Макул, мен каршы эмесмин, бирок базарга кетип жаткан. Аны муну алып келиши керек. Наргиза чоңоюп эле калбадыбы? Жөнөтүп жиберсең алып келип калат. Койсоңчу, Кубан. Ал ошончону көтөрүп кантип келсин? Анын үстүнө байкушум аябай эле назик. Ошентип жаман көндүрүп аласың. Акыры кылчу иши да. Кубан, ал менин кызым. Аны кандай өстүрөм өзүм билем. Ал эми базарга барбай койсок да болот. Бир аз бүгүн жей турган тамак аш бар. Анда өзүң бил. Машинелерди киргизели анда. Зульфия менен Кубан ээрчише басып эшикке чыгышты да, машинелерди короого айдап кирип коюп, дарбазаны кулпулап үйгө киришти. Экөө ээн эркин сүйлөшүп отуруп, тамактанып, коньяктан ичип коюп, бир топто кызып калышты. Зульфия бирөө келгенде Наргиза менен Зарылбек үстүнө кирчү эмес. Ал тургай анын жанына да келчү эмес. Зульфия өтө мас болуп калды. Кубан анча мас эмес, кызуу эле. Диванга жатаары менен уктап калган Зульфияны карап туруп, Кубан өзүмдүн кызым, кандай өстүрөм өзүм билем деген сөзүн эстеп алып, кызуулукка салып, көрөм, өзүңдүн кызың экен. Кандай тарбия берип өстүргөн экенсиң. Көрөйүн деп кекенип алды. Наргизалар жаткан бөлмөнү көздөй ордунан туруп бара жатты. Наргиза бойго жетип, чырайына чыгып, толуп бараткан кыз жуурканды тебинип жаткан эле. Анын булайган чымыр аппак денеси Кубандын делебесин козгоп, сого түшүп, ушу кез атууга кетсем да бир жетим кыз үчүн деген ой башына келе калды да, дароо анын жанына жетип, эңкейип бетинен өбөйүн дегенде кыз чоочуп, ойгонуп кетти да, көздөрүн алайта ордунан тура калып, жуурканды үстүнө жаба, "Байке, эмне болду сизге?" деп уйку сурап, үрпөйө калганда, Кубан шымынын арткы чөнтөгүнөн тапанчасын ала койду да, "Үнүңдү чыгарсаң, атып салам. Унчукпа", деди да, кыздын жамынып турган төшөгүн силкип алып, ыргытты да, өз билгенин жасай баштады. Тапанчаны көргөн кыз үнү дирилдеп, бүткөн бою калчылдап, үнсүз көз жашын төгө тыбырчылап жатып калды. Өз ишин бүтүргөн Кубан үшүгөн жалбырактай бүрүшүп олтурган кыздын көлдөгөн көз жашына карабай, "Оозуңдан чыгарып же Зульфияга айтсам, экөөңдү тең ит аткандай атып салам", деди да, шымын оңдонуп алып туруп, барып, сыртка чыгып келди да, Зульфиянын жанына жатып алды. Эртең менен ойгонгон Зульфия башы ооруп калган экен. Эптеп туруп, Кубанды жөнөткөнгө чай коеюн деди эле, ал болбой шашып чыгып кетти. Зульфия кайра ордуна жатып калды. Түшченде барып, ордунан турган Зульфия балдары жаткан бөлмөгө кирсе, Наргиза ыйлап жатыптыр. Ал чоочуп кетти. Анткени ал бул үйгө келгенден бери Наргизанын ыйлаганын көргөн эмес эле. "Кызым, сага эмне болду?" Зульфия үйрүлүп түшүп сурап калды. Наргиза канчалык айтпайын дегени менен же ыйлаганын токтото албай шолоктоп жатты. "Айтчы кызым, бир жериң ооруп атабы?" "Жок апаке, жок. Ушундан көрө неге өлүп калбадым экен? Деги ачык айтчы." "Кубан байке мени..." Наргиза андан ары сүйлөй албай буркурап жибергенде, Зульфиянын көздөрү караңгылап, кулагы чуулдап, баарын түшүнүп, өзүнүн каталыгын сезе, Наргизаны бооруна кысып, өзү да ыйлап жатты. "Мени кечир, Садыгам, мени кечир. Эгер күчүң жетсе, кечире көр." "Жок, жок апакебай, сизде эч күнөө жок. Мен сизге айтпай эле коеюн дегем, бирок ызаама чыдабай эле..." "Ал шумшукту шашпа. Сөзсүз өч алам. Антип өлбөңүз апаке. Ал экөөңдү тең атып салам деп жатпайбы? Көрөбүз, же ал, же мен." Зульфия эс болгондой Наргизаны кучактап, чачынан сылап, жүзүнөн сүйүп олтура берди. Ушул кез эне бала бири-бирине купуя арман кылып,
бири-бирин түшүнүшүп олтурушту. Ошол бойдон Кубан келбей кетти. Качып кетти деген тачкис деле келбеди. Бекматтын жаман ою жок эле, бирок ал Зульфиянын үйүн акмалап, таап алып бир жолугуп көрөйүн деп ойлоп келе жатып, дарбазанын алдында Кубандын машинеси менен дагы бир машиненин турганын көрүп, кой, ушунчамда изимди таптырбай жоголоюн деп тез-тез басып кетип калган. Бул кез Кубан менен Зульфия машинени сыртка коюп үйгө кирип кеткен убак эле. Зульфия Наргизанын алдында өзүн аябай күнөөлүү сезип, ага сөз айтуудан өзүнчө эле чоочулап, жаман абалда сезип жүрдү өзүн. Наргиза болсо, тагдырым ушул тура. Ата-энемден да эрте айрылсам, эми өз кызындай эркелетип багып жаткан энемди да капа кылып алдым көрүнөт. Айтпай эле койбой, ызаланганды мага ким коюптур? Куураган жаным деп өзүнчө бушайман. Күндөр өтө берди. 2 жумадай өткөндө Кубан келди. Зульфия аны мурункудай эле тосуп алды. Кадимкисиндей эле эч нерсе болбогондой тамак ашын коюп сыйлады. Зоечка, эртең сөзсүз дагы бир баягыдай бала тап. Клиенттерибиз келди. Эртерээк болсо ошончолук жакшы болот эле деп жатышат. Көрөйүн. Аракеттенем. Ошент алтыным, ошент, деди Кубан Зульфияны жылмая карап. Сөзсүз эртең кечки саат 6-ларга даярда. Анткени тегилер түндөп келишет. Жарайт. Кубандын аны жылмая карашы мазактап жаткандай көрүнүп, ичинен шүмшүк, сени шашпа, өзүңө өзүң ажал тилеп алдың деп мостою карап узатты. Кубан кеткенден кийин ал шашпай кийинип, жасанып алды да машинеге олтуруп базарга жөнөдү. Керектүүсүн алды да Наргизага: "Кызым, кийингиле, иниңди да кийинт. Концертке барып келели. Зеригип кеттиңер го. Бир аз эс алып концерт көрүп келели" деди. Ал күнү Бишкекте казак элинин ырчысы Роза Рымбаеванын концерти болуп жаткан. Зульфия анын ырларын жакшы көрчү. Ал тургай анын бир топ ырын жатка билчү. Концерттен келе жатып Наргиза менен Зарылбекке бал муздак алып берди да үйгө келип жатып калышты. Эртеси кадимкисиндей эле Наргизага байкатпай жашыруун эшиктен чыгып кетти. Базарга жетип жетпей эле бир жупуну кийинген келиндин колунда жетелеген баласынын ыйлап жатканын көрүп токтой калды да: "Момпо сый берейинби? Уулум, келгиле кой" деп колундагы конфетти сунганда 3-4-төгү бала аны көздөй келе берди. Тигил келин унчукпай карап туруп калды. Чынында ушул кичинекей уулун баккандан тажап да калгандай. Кийген кийимине караганда курсагы да тое тамак жебегендерден го деп ойлогон Зульфия келинди карап: "Ай кызым, бери келчи" деп колун жаңсап чакырды эле, ал акырын басып келди. "Кызым, ме, бул акчага бирдеме сатып келе койчу. Уулуңдун карды деле ач окшойт" деди Зульфия жанына келген келинге 100 сомдук сунуп. "Ким эле коюңуз чене." Келин кантсе да ток пейилдик кыла, өзүн бечара көрсөткүсү келбей туруп, анан 100 сомду алып ары басып эл аралап кирип кетти. Ал көздөн далдаа болору менен балага бир бал муздак алып бере койду да колунан жетелеп жөнөдү. "Эмнеге ыйладың уулум? Апам нан бейбей, нан жейм деп ыйладың беле?" "Ооба, нан жегим келген болчу. Мен сага көп нан, конфет алып берем, апама нан келеби?" "Ооба, келип калат. Мага бала болосуңбу?" "Ооба." Кичинекей Нарсте эч нерседен бейкапар бал муздак жеп басып баратты. Бирикем Зульфияны жетелеп баратып жолдон бир комокко кайрылып печенье алып карматты эле кудуңдап сүйүнүп кетти. "Сиз көп конфет, печенье алып берсеңиз, бала болом сизге." "Ой Азамат, апаң келгенде ошентип айтасың. Макулбу?" "Ооба, айтам." Антип минткинче алар Зульфиянын үйүнүн жанына келип калышты. Ал мындай мезгилде дайыма жашыруун эшик менен кире турган. Анткени ал жактан адам өтө турган жол жок эле. Дароо үйгө кирди да эшикти бекитип, баланы терезе түбүнө коюп койду да, ичкери кирип, кийимин шаша-буша чече салып, кайра чыкканда Наристе тегини бейкапар карап койду да: "Апам гана, нан жейм" деди эле Зульфия. "Атың ким?" деди. Эрик дейсиңби?" "Ооба." Аңгыча Зульфия Эрикти колдон ала үйгө кирип келе жатканда, алдынан Наргиза чыга калды. Аны көргөн Зульфия: "Эриктин апасы менин сиңдим болот. Базарда жүрүптүр. Мен эриштип келе бердим. Кеч жеткирип коебуз" деди тайсалдай. "Ыйлабай турбайбы, апа? Сизди жөн эле ээрчип келдиби?" Ооба. Анткени көрүп эле жүргөн да." Зульфия эптеп калп айтып, кысталыштан чыгууга аракеттенди. "Жүрө кой, Эрик, жүр. Заки менен тааныштырам. Экөөң ойнойсуңар." Наргиза арам ой жок эле. Эрикти колдон ала өз бөлмөсүнө жетеледи. "Тим кой,
Кубан келгенче ойносо ойноп турсун, деп ойлоду Зульфия. Анан өз бөлмөсүнө кирип, диванга жата кетти. Ал азыр Кубандын кандай болгондо өч алып тынаарын билбей, тынчсызданып жатты. Бүгүн ал келип, баланы алып кетсе, деп аны күтүп атты. Кубан көп күттүрбөй эле келди да, эрикти алып кетти. Канчалык жүрөк өйткөнү санага берилип, мейличи, жашай берсинчи. Көздөн далда балдарымды алып көчүп кетип, бейпил жашоого өтөйүнчү деп ойлогону менен, Кубанды эстегенде анын Анипа менен катар басып бейкапар күлүп сүйлөп баратканы, бирде Наргизаны көк майсаң чөптөй уйпалап жатканы көз алдына элестеп кыжына кетет. Ошол кезде телефон чыр этип, Кубан кечинде келем деп эскертти. Бүгүн сөзсүз Кубан менен ачык сүйлөшөйүн. Мен айылга көчкөн жатам. Ата энем чакырып жатат деп айтайын. Эгер дагы мени менен урушуп баягыдай кыйкырса, анда жайлап салайын да, эркин жашайын деген ойдо ордунан турду да, бүгүн жаңыштын башы менен да сүйлөшүп алайынчы. Же бир аялдарга кошулуп эки жакка баспасам, же сүйлөшпөсөм, жапай болуп бара жатам, деди да, подвалга түшүп, коробканы алып, кайра үстүгө чыгып, подвалды бекитип, анан коробканы ачып, башты колуна алган учурда дарбызанын коңгуроосу басылды. Шашып калган Зульфия башты орой салды да, веранданын бурчуна кое коюп, сыртка чыга калды. Дарбызаны ача койгондо Кубан турган эле. Зульфия дарбызаны ачып, машина киргенден кийин эшикти бекитип, Кубандын жанына барды эле, ал түшө калып эле: "Кандай алтыным? Иштер баары жайындабы? Ден соолук жакшыбы?" "Баары жакшы. Бир гана сен жоксуң", деп эркелей кетти Зульфия. Ээрчип үйгө киришкенден кийин Кубан төш чөнтөгүнөн 3-4 боо жашыл акчаларды алды да: "Бул сенин эмгегиң, доллар менен. Кана, нааразычылык жокпу?" "Эч кандай нааразы эмесмин." Зульфия акчаны анын колунан алды да, ары суурмага коюп койду. Кубан Зульфиянын ушунусун жактырчу, анткени ал дайыма Кубан берген акчаларды эсептеп да койчу эмес, же аз деп капа болчу эмес. Урматтуу угармандар, учурда Маскачан аял чыгармасынын алдыда дагы бир бөлүмү, тагыраак айтканда 3-бөлүмү калды. Ал бөлүмдү укканга чейин бул видеону башка жакындарыңыздар менен бөлүшүп, дал ушул аудио китепке лайк белгисин баса кетүүнү унутпаңыздар. 3-бөлүмдөн көрүшкөнчө сак саламат туруңуздар.